Өзү мен бир чоң принциппен жүрөм да. Биринчи осы айтып берип атам да. Ал кандай оору? Дүйнө адамды бузбайт. Анын болгону ички туюмда эмне барган болсо ошону чыгарып коет сыртка. Байлык адалбы, арамбы? 570 менен келген адамдарды көрдүк. Карайсың, таң каласың. Эми ойлоп, эмнеси эми жүрөк ачык адам эч качан тойгуза албайт экенсиң. Адамдын бул жери ток болуш керек да, бул жери. Количество не важно, качество депчи. Молдалардын больной темасы. Биздин акыйдабыз ушул дейт да. Баардык нерсени жоготсоң да альхамдулилла. Баардык нерсени тапсаң да альхамдулилла. 15 жыл, 20 жыл намаз окуйт, бирок адеп акылак өзгөргөн жок. Биздин нафсибиз аны тарбиялабаса, бүт жакшылыгыбызды жутуп жок кылат, жаманчылыкка сүйрөп апарат. Сиз өз негизи милиция экенсиз. Калпак кийгенде кийерин алдым, мен тегинде алам да. Көм калган прошкагычы. Биринчи биз жоготкон нерсебиз кайсы? Биздин тилибизди жоготуп баратабыз. Жоготтук. Жоготуп бараткан жок, биз жоготтук. Өзүңүздү кандай уулмун деп эсептейсиз ата энеңизди? Чума сложный вопрос. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Береке подкастынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде дагы конок бар. Болгондо да Кыргызстанга таанымал десек жаңылышпасак керек. Алым, устаз, дамыла, үлгүлүү дааватчы Эрмек Тынай агай келип отурат. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Кош келипсиз. Рахмат, кош болдук иншалла. Биздин Береке подкаст ачылгандан бери вторично деп коебуз го, экинчи жолу келген конок сиз болдуңуз да. Биринчиде келген болушум керек мен. Биринчиде келип. Эмесе бүгүнкү темабызды мындай кылсак, жанагы мусулмандардын кээ бир сыпаттары жөнүндө сүйлөшсөк, кемчиликтери жөнүндө сүйлөшсөк, адеп акылак жөнүндө сүйлөшсөк, кандай дейсиз? Биз даяр иншалла. Жакшы. Береке подкастынын Эрмек устаз менен чыгарылышын көрүүчүлөрү үчүн Жазира Travel компаниясынан өзгөчө сунуш. Чыгарылыш чыккандан кийин бир жуманын ичинде умра сапарын сатып алсаңыз, сапардагы тамактануу акысыз болот. Ал эми брондосоңуз Медина Мекке ылдам поездине билет белекке берилет. Сунуштан пайдалануу үчүн Жазира Travel кеңселерине кайрылып, Береке подкаст промокодун айтууну унутпаңыз. Байланыш номерлерибиз 0558 58 55 55. Ырыскы жөнүндө жакшылап түшүндүрүп берсеңиз. Эми альхамдулилла вассалату вассаламу ала расулилла. Бизде мындай рызкы бул кайып нерсе деп ишенебиз да. Албетте биздин төрөлгөндөн баягы мындай алмуздак деп коебуз го. Кыргызда алмуздакты алмусак. Жолсо Алла Таала аласту би роббикум, мен сиздерди жаратуучуңар эмесминби дегенден баштап адамзаттын тагдыры башталып атпайбы? Эми ошондон мурун Адам алейхисалам жаратылыктан мурун 50 000 жыл мурун адам тагдыры жазылган деп айтабыз. Эми ошол тагдырда субханалла Алла Таала кандай жазган өзү билет. Илми кадими менен бирөөнө кененчилик, бирөөнө тарчылык, бирөөнө кененчилик, бирок тарчылык, бирөөнө тарчылык, бирөөнө кененчилик дегендей. Алла Тааланын илми ушунча терең экен, ар ким аргандай жазып койгон экен. Рызкы десе эле албетте субханалла жеген нанын көп болуп, машинең көп болуп, үйүң көп да эмес. Рызкынын ичине баардык нерсе кирет. Адам мисалы 100гө чыга турган, 100 жашка чейин эмне жашоосунда бар болсо ошонун баардыгы рызкы болуп атат. Эми айланып толуктап келгенде могу стакандагы суу да. Бул стакандагы суу жашооң боло турган болсо, ушунун ичинде эмне бар болсо, бүт баары рызкың. Ошонун келбетиң дагы, ошондой жашооң, жанында аялың, балакаң баардык нерсе. Эми ошонун ичинде инсанга Алла Таала бере тургандыгын, аны ошону туура колдонуш керектигин Алла айтып койгон ошо. Болду. Эң кыскасы ошол. Байлык исламда кандай бул? Адалбы, арамбы? Өтө бир чоң больной тема болуп кетти окшойт ушул. Баардык эле бай мусулман бай болуш керекпи, кедей болуш керекпи, эмне кылышыбыз керек? Кандай кылсак коучтарга барсак болобу? Канча деңгээлде бай болуш керек? Канчасы садака кылабыз, кандай зекет болот? Ушундай сөз болуп атат го. Исламда байлыктын орду бар. Биринчиден, анткени себеби дин бул бай анан кедей деп бөлбөйт. Биздин динибиз баягы универсальный дин. Бизде кедей кааласаңыз кедей болсоңуз болот, кааласаңыз бай болсоңуз болот. Бул мубах. Же болсо бул шариятта фарз, важип же сүннөт деп айта албайбыз. Эмне үчүн? Анткени себеби субханалла, Алла Таала рызкыны ар кимге аргандай берет. Албетте Алла Таала Кур'анда өзү айтат, астагфирулла. Алла эң жакшы рызкы берүүчү. Алла кимге кааласа рызкысын көп кылып берет, кимге аз кылып берет, кааласа ченеп берет, Алла азыр ченебей берип коет. Бул Алланын иши. Ошол эле мезгилде бул дүйнөдө биздин байлыкка умтулуубуз канчалык деңгээлде десе,
шарият умтулганды, аны көбөйткөндү, ошол эле мезгилде аны жакшы колдонгонду тыйбайт. Болгон нерсеси Алла эгер байлык берген болсо, аны туура эмес жака коротууну жактырбайт, жактырган эмес. Же болсо ошол эле мезгилде айта турган нерсеси Алла жактырбайт, пайгамбар жактырбайт. Ошол эле мезгилде ушул замандын аалымдары дагы, андан кийинки салих такып адамдары жактырбайт деп айтабыз. Мен дайыма айта берем, Алла Таала намаз окугула, зекет бергиле дейт. Бул жерде өзү зекет жөнүндө айтканда албетте субханалла биринчи байлар зекет бериш керек экенин түшүнүп калышы мүмкүн. Бирок экинчи өңүттө биз демек бай болуу жакшы экен. Ошол мезгилде ошол адамды дагы бир деңгээлге көтөрөт. Кайсы деңгээл десе, байлыктан зекет бере турган деңгээлге көтөрөт. Ислам ушундай. Ошол эле мезгилде тарыхты карай турган болсок, пайгамбарыбыздын жанында турган сахабалардын кээ бирлери, ошол эле Абу Бакыр Сыдык радыйаллаху анху пайгамбарыбызга ийман келтиргенге чейин анын 40.000 дирхам, динар байлык болгон, ошону дин үчүн короткондо, ошол эле пайгамбардын аялы Хадича энебиздин анын байлыгын бай болгондугусу, ошол эле мезгилде аны динге короткондугусу, ошол эле мезгилде мисалы ошол эле Умар, ошол эле Усман, ошол эле Абдурахман ибн Ауф, ошол эле сахабаларды эми белгилүүнү айталы, ашара мубашара билесиздер. О 5ке кире турган 10-нун 5-өө эмне болот, ошо бай болот экен. Бирок ошол байлыкты динге коротуу, же болсо дин десе эле баягы именно мындай балки жакшылыкка коротуу канча деңгээлде соо экендиги жөнүндө хадистер көп. Ошол эле мезгилде биздин мазхаб башчыбыз Имам Азам Нурман бин Сабит радыйаллаху анху, ал киши дагы өтө мындай ошол заманда бөс саткан, азыркы мезгилде кездеме сатып атпайбы? Ошол нерсе ошо бай болгондо болсо, ошондо өзүнүн жанында шакирттерине, аналарга стипендия берип, алардын үй бүлөсүн багып, имам Абу Юсуф рахимуллахтын окуясын билебиз. Ал кедей болгон себебинен ага стипендия бергенди бар. Аябай көп да окуячу. Просто ислам эч кимди кедей болгула деп үндөбөйт. Алла Таала берген ошо байлыкты, ошол кедей болсоң да, мисалы бергенчелик деңгээлде колдонгонго үйрөн, ошо бай болсоң байлыгыңды туура үйрөн дейт болду. Ошол кээ бир адамдар мисалы байып кеткенде же бийликке келгенде өзгөрүшөт да, мындай өйдөдөн карап, адеп аклагы мындай текеберленип дегендей. Бул ошо байлык аны бузуп атабы же кандай? Ушул жөнүндө көп мечет көрүп эле атабыз да, кыргызда көп сөз бар, мисалы жаңы байыгандан түңөл деген сөз бар. Мен дайыма айтам, ошо жаңы байыган адамдар менен өзгөчө мамиле кылбаганга аракет кыла деп коем кээ бирдечи. Дос болбогула деп коем кээ бирде. Эмне үчүн анткени себеп субханалла акчаны көптөн бери көрбөй жүрүп көргөн адам үчүн өтө оор да. Албетте адамдын табияты бар. Кээ бир жылкы мүнөзү бар, бирок уй мүнөзү деп коебуз, бирок кой мүнөзү деп коебуз. Эми баягы салыштырган себеби бар го. Анан кээ бирлер баягы чалпоолор бар дегендей, уймал чалпы болот го. Анча-мынча байылып кеткенде чалпы болуп калышы мүмкүн, көтөрө албай кетиши мүмкүн. Бул өзгөрүп турат экен болгон нерсе, бирок улуу аалымдардын даанышман айтышы боюнча дүйнө адамды бузбайт. Анын болгону ички туюмунда эмне барган болсо ошону чыгарып коет сыртка. Муну эмне каалап жүргөн болсо. Мисалы белгилүү улуу бир хадис бар. Пайгамбарыбыз айткан, эгерде бир адам бай адамдын байлыгы менен эсирип, күнөө кылып жүргөн көрүп, эгерде бир адам менде болсо мен да ушинтмекмин десе, ошо менен күнөөдө шерик дейт го. Анан чечмелөөчүлөр айтат, бул эмне себептен мынча деңгээлде? Анда жок, тиги колдоно жок, ойлоп койгон жөнсө, көрсө субхана ушул нерсе берилсе, бул аны сөзсүз кылат дейт. Ошол себебинен шериктешет. Ошол себептен азыркы мезгилде эми кандай дин, иман менен байлык берилсе, адамда жөнөкөйлүк, мындай кандай десем, ошо байлык берилген сайын жөнөкөй болуу, марттык, дагы бир десем ийилчээктик, кичипейилдик деген чоң эми көрүп атабыз го. Канча деген байларды көрүп атабыз. Бай десең бай, бирок баягы кандай десем бүт нерсеси бар, бирок жөнөкөйлүктү жоготкон эмес. Андайлар дагы бар. Көрүп атабыз, эми кол менен пайгамбар айткан деп жаңсап калыш адамдын тозокко түшөрүнү жетишерлик дейт го. Текеберликтин белгиси мындай. Жаңсап калып жетишти. Андайлар көп эми. Бирок адамдын баардыгы тең эле баягы ошо ойдон калбайт экен. Баардыгы келди, баягы кээ бир убакыттарда жашоо, жакшы адамдар, улуу адамдар, кээ бирде мындай жөнөкөй эле көчөдө кетип бараткан адамдар тарбиялап коет экен кээ бир байларды.
bir байке менен сүйлөшүп калдым. Анан отуруп устаз менен бир жакшы бир окуямды айтып берсем болот деп. Айтып берсем, бир күнү көчөдө кетип баратсам, бир бала мындай мени мындай карап калды дейт. Эмне карап атасың десем, мага мындай дейт, байке дейт, сиз бай экенсиз, бирок деген кишилерге салам бербейт экенсиз дейт. Кичинекей эле бала. Эмне чоң кишини эмне үйрөтүп атасың десем, жок айтып коеюн дедим, кетип калды. Анан чын эле мынтип үйгө чейин баратып, кээ бир ассаламу алейкум деп айылы тааныгандар ассаламу алейкум десе, мен айлык албай калыптырмын дейт. Өзү байкой. Өзү байкоо, көрсө баягы көздү май басат деген ушул экен да, кээ бирде. Адам өзү ушундай бир билбей калат экен, бирок эскертүүчү бар экен. Бул дагы биякта кичинекей эле бала эскертип атпайбы? Кээ бирде адамга кырсык келет эскертип, кээ бирде келет оору келет эскертип, кээ бирде жоготуу келет эскертип турабы? Ушундай экен да. Кээ бирде туруптур эле мисалы ушунча байлыгы менен адамдар ундуп эсирип калган мезгилде кичинекей эле нерсе мындай машинесинин аркасынан токтоп сүзүп койсо эле жанына оозуна келе калат атпайбы? Эми мындай айтканда эскертүү үчүн пайда берет да. Демек байлык, бийлик бул дагы сыноо экен да. Чоң сыноо да. Адам үчүн бийлик, байлык бул сыноо, бул убактылуу эле нерсе да. Кыргызда сөз бар. Мээнет жалпак, дүүлөт, тоголок. Тоголок деген нерсе анын үстүнө туруп калыш өтө оор да. Баардыгы эле калып кала бербейт. Шейхтер айтат, сага келген жакшылык дайыма эле колуңда тура берет деп ойлобо. Сага келген жаманчылык дайыма эле сенин үстүңдө минип алат деп ойлобо дейт. Анткени дайыма алмашып турат дүйнө. Ушундай. Эч ким эч качан бай боюнча калбайт, эч ким эч качан кедей боюнча калбайт. Ооруган айыгат, ден соолугу жок бир күнү ооруйт. Ушундай сыноодон мисалы үчүн мусулман адам кантип өтүш керек? Байлык деген сыноодон Байлык, бийлик. Иманга келиш керек. Башка нерсе жок. Карасаңда, иман күнөөдөн тосот. Иман жакшы иштерди кылдырат. Иман кечирет. Иман адамдын азабы мындай ачуусун кетирет. Иман сабыр берет. Иман адамга ахлак берет. Иман адамга адеп берет. Иман адамга сүйүү берет. Иман адамга мындай жүрөгүнүн тынчтыгын берет. Көп нерсе айтса болот. Анткени имандын миңден ашкан пайдасы бар го. Мисалы, биздин акылыбызды алып келгенде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, имандын 70тен ашкан бутагы бар. Анын эң жөнөкөй бутагы, эң керектүүсү бул уят деген. Уят менен иман экөө эгиз козудай да. Ошол себептен эгерде байда иман болбосо, анын байлыгы бир гана зыян берет. Эгерде иман менен болсо, анда ал байлыгын ал бай экен, кандай двукратный чемпион деген дейт да, двукратный бай экен. Жүрөгү бай адамдын акчасында башкача береке болот. Эми сыноо келбей койбойт. Анткени мисалы бай болуп эле имандуу болуп калса сыноо келбей калат эмес. Анткени Куранда Алла Таала астагфирулла, биз силерге иман берип коюп эле силерди сынабай коет деп ойлойсуңарбы дейт. Аллахтын өзгөчөлүгү ушул, бизге Алла мындай эскертүү бере берет да. Алла кыйнабайт, билесиз да. Аллах бизди имандуу болула, капыр болула деп бизди мындай айтканда кыйнабайт Аллах. Аллах бизге Муктаж да эмес. Муктаж да эмес. Аллах бизге мындай сунуштайт да. Ушундай болуп койбойсуңарбы? Момундай болсоңуз силер үчүн пайда. Туурабы? Ошон үчүн адамга күнүнө 99 бала келип турат экен. Күнүгө мында эртең менен тургандан баштап кечке чейин 99 бала. Ошон бирөөсү кээ бирде нан чайнап атып, тишиңди эрдиңди читип аласың го. Бул дагы сыноо. Адамга мисалы кетип баратып, батингеңди бир жерден кетип чоң ташты тепсип алышың да бир сыноо. Керек болсо бир машинеңиз менен кайрылып баратып, бир алдыңыздан кесе өтүп кетип калган да сыноо. Менин устазым бүгүн айтат эртең менен. Дейт. Ибадатка сабыр керек дейт. Ибадатка элбек сабыр керек. Ошондой эле дейт, аялга да сабыр керек дейт. Аялга күйөө болуш үчүн сабыр керек дейт. Балага ата болуш үчүн сабыр керек. Раз. Машинеге шофер болуш үчүн сабыр керек экен да. Динибиз ушул нерсеге келип акыры байланып атпайбы? Байдын имандуу болушу ага сабыр берет. Демек сабыр берсе, ал сөзсүз адамга бала жанында кырсык келген сайын ал сыноо деп билип, ошо оңой өтө берет.
чыныгы байлык эмнеде? Эми баары ушуну сурайт менден. Устаз чыныгы байлыгы. Мен айтарым жүрөктүн тынчтыгында. Каниетте. Жок, каниет бөлөк экен досум. Тынчтык бул байлыкка каниет кылуу оңой экен. Бирок жүрөгүңө тынчтык алып келүү бар да. Адамдар бул дүйнөдө байлык табат. Көп нерсеси бар. Каниет кылып Кудайга шүгүр, альхамдулилля Кудай берип атканда деши мүмкүн. Бирок жүрөгүндө ошол нерсеге кейбей калуу, ошол нерсени жоготуп койдон коркуу боло турган болсо, каниети бир тиин. Болгондо каниет кылып коюш оңой, жок болгонго каниет кылыш оор да. Туурабы? Ошон үчүн жүрөктө тынчтык үчүн Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху бир күнү баягы анын чоң бир кемеси талкалаган туурасында кабар келет, баягы сыйрада келет го. Анан алдында жүрөгүн карап, альхамдулилля. Анын кемеси кайра баардыгы сеники калыптыр дегенде да мында альхамдулилля. Эмне кылам альхамдулилля дейсиң десе, качан жоголгондо да жүрөгүм тынч болду дейт. Качан табылды дегенде жүрөгүм тынч болду дейт. Өзгөргөн жок. Өзгөргөн жок. Ушул нерсе бул чыны бакыт. Чыны адамдын тапкан, диннен тапкан пайдасы ушул. Анткени устаз айтат, бүгүн биздин акыйдабыз ушул дейт да. Бардык нерсени жоготсаң да альхамдулилля. Бардык нерсени тапсаң да альхамдулилля. Устаздын аранда отура берем да. Урушат деген бир сонун сөздөр сүйлөп коет да. Урушат бир сонун сөздөр сүйлөп кое берет. Ошон себептен жүрөгү тынч адамдар чыны байлар. Жакшы. Анан кээ бир адамдар аябай аракет кылат да. Табайын деп, бай болоюн деп. Күндө 24 саат болсо анан 10 саат, 15 саат, 20 саатын ишке аракет кылып, бирок байбайт да. Ооба. Бир күн байке мага бир ушул суроо берди устаз. Бир өзгөчө отуруп сүйлөшкүм келип атат сиз менен дейт. Эмне десем мына дейт. Караңызчы, колуңду алсам чынында кетмен кармаган адам көрүнүп турат. Чоор мында. Мен мында даже муну кармаганда сындырып мында чоор да. Жоор бак ушунда каттып калган. Анан ошол мезгилде десем айтат, устаз ушунча иштейм дейт. Бирок байыбадым. Анан мен айтам, сизге кандай байлык керек болот атат? Элдердей дейт. Мен мына жакшы машина, жакшы үй, ушундай. Үйүңүздө эмне бар десем, айтат, Кудайга шүгүр атаман калган үйүм бар, 5 балам бар, аялым бар, үйдө анча-мынча короо эмем бар. Анан айтатам, сиз карызсызбы десем, жок, карызым эле жок дейт. Сиз үйүңүздө бирөө калека, инвалид барбы десем, жок дейт. Сизди мындай бир жаман көргөн кошунаңыз барбы? Жок. Анда сиз бай турбайсыз. Эң бай адам экенсиз. Эң бай адам экенсиз. О бир окуя илгери жана жомок кылып окута берет эле, билесизби? Сиз деле окуган болушуңуз керек. Мен апам илгери кичинекей кезимде баягы 15 республиканын улам жомокторун окута берчи. Окуй эле жомокторду окуп чоңойдум мен. Анан ошондо бир эми бар эле бир бай аябай ооруптур. Анан ага табып келип, ар нерсе айтат, бир табып келип, сага дейт, эң бактылуу адамдын кийимин кийишиң керек. Анан падыхан да бар деп баягы жасоолдорун жөнөтүп өткөн, ар издейт, бери издейт, бир бактылуу адамды байга барышат, бактылуусузбу же бактысызбы, соодагер бактысызбы же эмесми, бүт баары бактысыз экен да. Анан бир мындай бир четте караса бир чала мындай эметилген жыртык-пыртык болгон бир боз үй турат имиш. Анын тиги угушта караса, мен эң бактылуумун деп атат экен. Бактылууну таптык деп эле баягы караса, ментип балдарын баягы эмеге тонун ичине киргизип алып турган экен. Сурайт, эмне эң бактылуу? Мен бактылуумун. Эмне мен бактылуусуң дейт. Тамагың жок экен, кийимиң жок экен, балдарың жылаган денеңе бир эмеге эптеп жагып. Анан ошондой айткан экен, ошо чыныгы бактылуум ушул дейт экен. Мен бул дүйнөдө эч нерсеге муктаж эмесмин дептир. Караңыз кандай. Адамдардын ошо жүрөгүндө бактылуу, бул тынчтыгы бул адамдын бактылуунун чоң бир белгиси. Анан бирөөнө кээ бир адамдар ушуну эме кылышат да. Ким күнүнө мисалга алса көчөгө чыгып, үй бүлөңдү квартирасын төлөп, үй бүлөңдү карыз кылбай,
үйүнүн ичинде мындай аялың кыйкырбай, балдарың ыйлабай турса, о келе деген доңчу жок болсо, адамга өзү ошол негизги байлык негизинде. Анан канча деген бай менен сүйлөшөм. Үйлөрүнө чакырышат, чай ичкенге чакырат, отуруп сүйлөшөбүз. Анан сурай берем да, кандайсыз десем айтат, молдок убактым жок бул бир. Экинчиси, ушул аялды карайсың, такыр баш ийбейт. Балдар такыр ушундай болуп калды, молдок кандай кылам билбей калдым. Ушундай да. Бирок ошо чыныгы мындай аябай акчасы бар көп адам үйүнө барсам, сыгылып кеттим да. Эчтекеси жок адамдын барасың. Болгон нерсесин берип жооп кете бересиң. Бирок эми кандай десек, Алла Таала эң жакшы рызкы берүүчү, ар кимге канча деңгээлде керек экенин билет, өзү билип бере берет иншалла. Ошон үчүн мындай чоң бир формула бар да, формула. Кандай формула десе, муну айтабыз. Бай адам ылдый жакты караш керек. Бай адам ылдый жакты караш керек. Өзүнөн Ылдыйды караш керек. Бул ушундай нерсе да. Эгерде жок адам болсо, өзүнүн ылдый жагын карайып кете бериш керек. Бай адам өзүнөн кедейди карасын, кедей андан кедей экенин караш керек. Мен дайыма соцсеттерден бир эмени көрө берем да. Бүгүн да көрдүм. Жөө баратканда велосипедчини карап, велосипедим болсо. Велосипедчини караса, машинем болсо. Машинеси бар, деген джипим болсо, джип болсо, вертолет болсо. Адамга эч качан эчтеке жетпейт. Ошон чыныгы каниет кылгандар байда. Исламдын дини ушул нерсеге алып келип үйрөтөт да. Кыргызда сөз бар го, пайгамбар жокко кайыл, барга шүгүр. Ушул сөз мындай кандай десем, ар бир адамдын жүрөгүнө кагылуу болуш керек. Буга эми сурашат менден, эмне үчүн адам баары тең депрессия болуп кетти? Устоз айтып бериңизчи, эмне депрессия? Болгон нерсеси адамдар мындай айткан маалыматка жана азыркы мезгилде өсүп аткан нерсенин аркасынан кубанып жете албай калды. Мисалы мына бүгүн бир неме отурган болсо, жаңылык болсо, уже эртеңки чейин 10 жаңылык болуп кетет да. Адамдар ошону кубалап жетем деп тенденция деп атып эле эмне болду? Анткени адам ушундай экен да. Ордунда туруп, кайсы нерсеге бактында бар нерсеси бактылуу болуп турса, шүгүр ошол адам оорубайт экен. Бирок алдыны кубалап кете берген адамдар стресс, депрессия болот экен да. Үй бүлөлөр ошондон ажырашып атат. Карасаңыз, балдар ошондон оорукчан болуп атат. Кээ бир адамдар ушунча деңгээлде көчөгүнү эчтекеси жок болчу. Бүгүн Алла Таала бергенде, анын чыныгы жүздөрү көрүнүп калат да. Эгоизм деген нерсе башталат. Ушу эгоизм жөнүндө негизи сурайын деп аткам сизден. Эгоизм жөнүндө айтып берсеңиз. Эгоизм деген эмне? Ал кандай оору? Эми бул биздин ислам дининде 3 негизги жол бар го, билесиз го. Бирөөсү бул Алланы таануу илими, акыйда. Экинчиси динибизди туура алып баруу, исламдагы 5 парзыбыздын туура алып баруу, ошонун ичинде фарз, важип өтүп кетет. Үчүнчүсү болсо бул Алланы таануунун, мындай Алланы тааныган адамдын өзүн таануу илими бар. Муну тасаввуф дейбиз. Мына ошо тасаввуфту көбүнчөсү мындай адамдар бөлүп чытап салышты азыркы мездечи. Ошол жок болгон себептен биздин намаз окуган адамыбыз деле, аалымыбыз деле, залымыбыз деле субханалла бул нерсени алып кетпеген себептен адашып атабыз. Кантип десек, нафс бар. Нафс ал эмнени жакшы көрөт? Биздин нафс деген бул биздин жан дүйнөбүздөгү мен деген нерсе. Муну аалымдар айтат, муну тарбиялаш керек. Муну мындай кылсам, муну жеңишке аракет кылбаш керек. Муну тарбиялаш керек дейт. Мисалы алса, бир спортсмен күнгө дисциплина менен эмне кылат? Дайыма эртең менен чуркайт, залга барат, өзүнүн протеиндерин жет, мелечет, анда дисциплина максат бар. Акырында барып туруп ошол өзү бицепси, трицепси же дагы бирдемкелерин өстүрүп, алдында айтканда бир результат көрсөттүм деп атат го. Ошондой эле адам баласы өзүн эгосын да тарбиялоо керек экен. Бул нафс. Бул нафсти Алла Таала жаратканда андан сурак болот. Сен кимсиң, мен киммин десе, нафстин жообуна карабайсызбы? Сенсиң, менмин деген. Алла Таала аны 100 жыл тозокко салып деп айтат. Чыгарып, сен кимсиң, мен кимсиң айтат экен. Сенсиң, менмин. Андан кийин ага дагы 100 жыл жалгандан кийин айтат экен, дагы сурайт, кимсиң сен?
мен сөзсөзсүң дейт. Караңыз кандай тозокко салынды, канча сап көрдү. Ошол мезгилде анан кийин Алла Таала ага ачкачылык деген махлукту киргизбегенде, ал ачкачылык ага 100 жыл болгон жок дейт алымдар. Кирип деле бир кур дегенде, бир эле ашказан кур дегенде дейт да, я Алла сөз айтып дейт. Я Алла, сен менин Роббимсиң, сен жаратуучумсуң, мен сенин кулуңмун дейт. Көрсө, ушул биздин эгабыз дайыма бирде ачка, бирде ток болуш керек экен да. Акыр замандын белгилеринин бирөөсү чабандар бийик үйлөр салып жарашышат деген. Алымдан Ашурат Саати деген чоң жакшы китеп бар. Акыр заман аламаттары белгилерин өтө сонун айткан. Ошол жерде Чечмел мындай дейт, ал заманда адамды ачка калбай калат экен. Ачка болбогон себебинен адамдар эмне кыларын билбей бири-бири менен жарышат экен да. Мына ошондо мен деген өзүнүн нафсисин дос кылып, Алланын динин душман кылышат деген экен. Ошол биздин эмебиз ушу келди азыр. Мен бактылуу болушум керек. Мен бактылуу болгонго татыктуумун. Он меня недостоин. Она меня недостойна. Мен бактылуу болушум керек. Менин бактылуулугум биринчи орунда турат. Эгерде ал мени түшүнбөйт, мен аны түшүнүп керегим жок. Ал кандай мага мамиле кылса, мен ага ошондой мамиле кылышым керек деген нерсе бизди ушунча деңгээлге мындай көтөрүлүп бартат. Карасаңыз, мынакей Казакстан азыр биринчи орунга чыкты ажырашуу боюнча. Көрдүңүз статистиканы? Ошол эмеде экинчи орунда ким өтүп бартат? Жакын эле биз. Биздин мындай эми алким проблема айтып койшоң эле, туурабы? Бирок чыгы жол кайсы? Дегенде бул эскичиликке кайтуу. Биздин ата бабабыздын эле келаткан туура жолуна, туура динине кайтып кою керек. Биздин бардык айткан сөзүбүздүн бардыгы тең макал лакабыбыздан бери хадис, билесизби ушуну? Биздин ошол эскичиликке кайтып болгон нерсеси ар бирин ордун таап берип коет. Туурабы? Бул биздин нафсибизди тарбиялай турган бир гана ошол эки. Дүйнө жүзүндө ар кандай согуштар болду. Бирок балким келечекте азыр мындай кандай десем ачкачылык согуш келип атат. Эми билинет да ким кандай экени. Адамдар бензин түгөнүп калып атат, тиги жанагындай бир энергетика кризиси болгон атат. Бул кризис эмес. Ачкачылык кризиси жаман. Адамдар ошондо билишет ким экенин өзүнчү. Туурабы? Ошондо адамдар бир талкандан бөлүп жейби же жебейби? Маселе ошондо. Караңыз, бияка Кытайга 2 миллион кыргыз барат, о тоонун башында эмне болуп калышты? Кырылып калды. Баары айтып беришет, тияка Кытайга барганда кыргыздар мында бир уч эмесине. Бияктан болсо казактар баягы чоң ачкачылык болгон Кыргызстанга келген дейт. Бир момунда бир чөйчөктөгү болгон нерсеге кыздарын беришкен дейт. Эми ал жерде кыздарын бергенде эми аны бир эле киши жеген жок да, ошол келаткан 20-30 адам ошол бир курбанчылык менен, бир чөйчөк нерсе менен ошон курсагы өлбөй калды да, туурабы? Биз бөлүшө бербекенбиз, коркунучтуу да. Өзү ушундай хадис бар экен го, дамла эми пайгамбарыбыздын айткан сөзү. Эгер бул жакырчылык, ачкачылык, кембагалдык эгер бир инсан болгондо, адам болгондо мен аны өлтүрмөкмүн, соймокмун деген. Ушуга жакыныраак уккам мен. Окугамын. Албетте, субханалла, бул жер жүзүндө жакырчылык, кедейчилик ар кандай түр формада бар. Бирок азыр түрү бай болуп эле жакырлар бар да. Карасаңыз бар. Биз өзү менде фонд бар, үмөт кежи деген. Аны азырет ошону алып барат азыр. Жетектеп жүрөт, иншалла. Анан ошол жерден биз көптөгөн жакшылыктарды кылалы деп, иншалла, ун тараттык, ушундай нерсе. Анан бир таратканда карасаңыз, кээ бирде 570 менен келген адамдарды көрдүк. Алганы. Ошол эмеге өтүп койгон, соцпакетке кирип койгон, ошол эле айылдын эмесине, айыл өкмөттүн кирип алгандагы, анан кай жерде бекер нерсе таратылса, кадимгидей бай адамдар келип, анан еще мындай нерсеси бар. Эшигин ачып ырыт койгула дейт, салып койгула дейт. Анан өз колубуз менен салып берген күндөрүбүз болгон. Карайсың, таң каласың, эми ойлоп, эмне эми жүрөгү ачык адам эч качан тойгуза албайт экенсиң да. Көөдөн ач. Көөдөн ач, эч качан тойгуза албайсың адамды.
Адамдын бул жери ток болуш керек да, бул жери. Эми айтайын деген нерсем көп, бирок ошо биздин нафсибиз, нафс эго деген сөзгө келип атпайбызбы? Бул ушундай махлук. Аны тарбиялап алса, бүт жакшылыгыбызды жутуп жок кылат, жаманчылыкка сүйрөп апарат. Ар бир инсан, ар бир аял, ар бир эркек ойлош керек ушуну. Ошонун тарбиянын жолуна түшүш керек. Таксыр, өзүңүз жөнүндө сурайлы. Эми сиз азыр аябай мындай орусча айтканда звезда болуп кеттиңиз да, популярдуу болуп, анан өзү сиздин жашооңузга ошо кандай таасир берип атат? Эми көчөдө адамдар таанып атат. Кече деле бизге конок келгениңизде бирөөлөр айтып койду, "О, знаменитый эле жүрөт го бул жерде" деп кой. Кудайым сактасын эми мындан эми. Мен өз айыл элемин да. Айылда жашайм. Анан биздин айылдыктардын пейили бар менде. Биз айылдыктар кандай болобуз? Жөнөкөйрөөк, попроще деп коет го. Биз жөнөкөйрөөк. Бул нерсе деле мага деле жашоомо өтө жогон эле таасир деле берген жок. Мен өзүмдүн көз карашымда мага таасир берген жок. Мындай карап коем, көп кеткен жокмун. Бул нерсемди мындай аябай эле мындай кандай десем, популярдуулуктун бир балким даамын деле сезген жокмун. Балким диний адам болгон себептиби? Дин негизи эң чоң коркула деген нерсе бар го, билесиз го. Мен өзү хикмат китептер аябай көп окуган кишилердин катарына кирет окшойм кээ бирде. Мындай бир нерсе бар да. Дүйнө менен барк тапкан адам, бул ал адам кандай десем, бир нече адамдын түйүндө дайыма кадыр барк болуп тура берет дейт да. Дүйнө менен анда хайыр да жок, бакыт да жок дейт. Бирок ким дин менен кадыр барк таап, ошо менен дүйнө таап баштаса, анда ал тозокто өзүнүн ордун таба берсин дейт. Биз ошо бул мен кагылып калган нерсе, өзүм мен илгерки устаздардын окуган кишимин, илгерки китеп окуган кишимин. Калган. Ошол себептен азыр ушул турушум чубакажкен бир нерсесинде дайыма сабактар кетип уга берем да. Аны укканда ал кишинин айтканы дайыма эсимден чыкпайт, айтат. Азыркы мезгилде кадырымды мен динге салып атам. Ушу кадырымды азыр ушул кадырымды только динге гана. Дүйнөгө салганым жок. Сабак кылалы, тиги районго баралы, тиги областка баралы, мындай кылалы деп ушул айтып атам, менин кадырым ушул. Эгерде бир күн болсо жок дегенде, субханалла, ушул динди жеткизип калалы. Башка такыр мындай эме жок. Көчөдө кетип бардым, ассалам сүрөткө чыгып, түшүп кой берем, эчтеке ойт. Биринчи мындай неудобно болот го, азыр көлүп калды окшойм. Анан адам ушундай экен да. А бирок бир нерсени тамашалап айтып коем, сүрөт тартып жакпай калса өчүрүп койгула деп калдым. Биз адам ушундайбыз да. Имам Шафи рахимулла мындай дейт да. 999 жакшылык кылдым дейт. Бирок бир жаманчылык кылганда ошо 999 жакшылыгым жок болуп кетти деген. Адамдар мени кафырга чыгарышты дейт, карасаңыз нерсе. Дагы имам Газали рахимулла өтө чоң психолог болгон адам да. Ал өзүнүн китептери азыр эмес Гарвардда окулат, билесиз да. Имам Газали мисалы Ихя улумуддин Гарвардда сабак берет, мынданчы. Адамдар ушундай нерсе, ал логикадан, философиядан жазган китептерин билесиз, канчалык сонун китептер бар. Ошо айтат да, мындай дейт. Бир күнү сабакка мындай чоң бир доскага мындай бир кара мындай эле сыяны тийгизип коюп, эмне көрүп атасыңар десе, бардын сыяны көрүп атабыз. Караны көрүп атат. Каран. Башка эчтеке көргөн жокпуз дейт. Ана чоң акты көргөн жок. Акты көргөн жокпуз. Адамдар ушундай, мисалы мен азыркы турган мезгилимде сөз айтып аткан звезда, жанагындай бир знаменитость деген нерсечи, азыр бир жаңып кетейинчи. Чабылып кетесиз. Мени ушундай фанат кылып тургандар балким Капырга чыгара бериши мүмкүн десиз. Ого. Ошо себептен буга мен тамашалап берем. Шатысы жок чыгып албайын деп шатыны кошо алып баратам дейм да. Анткени шатысыз чыгып алсам түшүш больно болот да. Мен бир күнүндө болду. Андай жаш болчумун, имаммын. Анан 23 жаштамын. Айылда 12.000 калк. Кеминин ичинде авторитет молдомун. Жаназа нике меники. Бүт жерде каякта жүрсөм мен жүрөм. Жаш молдомун. Башка молдо жок.
Каргандар өлгөн. Анан субханалла ушинтип жасаган бир күнү атам мындай деп мындай карап мындайга бир эле сөз айтып койду. Ай Эрмек балам, эрмек эле болчу деди. Эрмек эле болчу деди. Мен түшүнбөгөн жокмун ошол сөздүчү. Мен Кийин түшүндүңүз. Кийин түшүндүм. Көрсө мен ошол мезде жашмын. Кичине баягы адамдардын сый урматына мындай анча мынча шишип калган экенмин да. Кийин түшүндүм ушуну. Көрсө эң чоң эме мындай экен да. Адамдын көтөрүлбөсү бул тагдырда. Асманда чечилет деп коем мен. Эгер асманда чечилген болсо, ал көтөрүлүп кете берет. Анда өз убагы бар бүтө турган. Туурабы? Ошон үчүн буга аябай маани бербегенге аракет кылдым. Маани берсең эле бул нерсе сени жутуп кетчидей көрүндү да. Аждар да. О, жана мультфильм бар го. Аждар чаап кое тур дейт го, башыма алып биле айтайын. Эмне десе, мен да сендей болгон жигит болчумун, бирок качан ушул нерсеге келгенде мен аждар болуп кеттим дейт го. Аба эле аждар болуп калба депчи. Ошол. Негизи жана өзүңүз деле айтып калдыңыз го, соц сеттерди карап келдим деп. Соц сеттерде актив элесиз? Активмин, слишком активмин. Ар бир дамылан айткан сөзүн, ар бир Кыргызстандагы мындай кылт деген жаңылык бүт баарын карап турам. Даже ырчылардын ырын угам. Вайындардын баарын көрүп коем. Ошол эле мезгилде баягы саясий дагы кайсы жерде кайсы болуп атканын угам, көрөм. Анткенсе мен тамаша өтөрөм мындай. Негизи ким көбүрөөк китеп окуш керек десе молдо дейм да. Туура. Азыркы заманда элдин баары ушунча миллион адам молдого ишенип турса, анан бир караңгы молдо четтен чыгып эле селдеңерди башыңардан түшүрбөгүлө деп кыйкыра баштасам болбойт да. Туурабы? Ал уже башка, азыр жашоо өзү бөлөк. Ислам ушундай основной парз, арам болгон нерсе өзгөрбөйт. Бирок заман өткөн сайын көптөгөн өзгөрө турган нерсебиз бар. Кадимкидей өзгөрөт ал заман менен, керек болсо субханалла ушул жашоодо кирип кеткен нерселер менен өзгөрөт туурабы? Кийим да өзгөрөт, керек болсо бир нече убакыттан кийин көрөбүз. Субханалла. Ошон үчүн мындай соцсеттерди карабай коюш болбойт да. Сиз өз негизи милиция экенсиз. Ооба. Ошол милициялык менен азыркы ошо молдомун деп атпайсызбы? Молдолук айкалышканда кандайдыр бир пайдасы тийдиби? Ооба, мага чоң пайдасы тийген. Ошону айтып берсеңиз. Мен кийинип турган байкасаңыз. Сиз менин кийим байкайсыз ба? Байкадым. Мен бул калпак кийгендин алдында мен тегиңде алам да. Көм калган порошкагычы. Эмне үчүн анткенсе, тазалык, тыкандык, эркекчилик, мындай өктөм болуу, цель максат коюу жагына келгенде чоң пайда берди мен жашоомко. Дисциплина, как положено, күн түн керек болсо туруп коесуң, иш үчүн жаныңды курбан сайып кое бересиң, мамлекет үчүн курбан сайып кое бересиң, элим үчүн, жерим үчүн, үммөт үчүн деп. Субханалла, ушул нерсе баягы мен баландай ушундай катарында өтүп жатып ант берип, ант бергем да. Мен ант бергенде кимге бергем? Мен кыргыз элиме бергем. Дайыма айтып берем, мен апам качан ушинтип эл арасына аябай белгилүү болуп, элдин арасында ушинтип жалаң сабактар жүрүп калганда бир күн мындай кылып келчи балам деди. Атамдын жакын отуруп, кел, балаңа дуа бер, бата бер. Бул балаң биздики болбой калды, элдики болуп калды. Муну элге берели. Балам, мынакей балдарың багылуу. Келинчегим мына жанымда турат. Bir секундда бир капаланба. Биз сенден каным менен да, сүтүм менен да ыраазымын деди. Сен элдикесиң болду, мынакей, омин. Сени беспокойтуп чалбайбыз. Эч нерсеме кылбайбыз, балам, аман бол. Бирок элиң үчүн жаның барда, ушул ден соолугуң барда кызмат кылып бересиң деди. Биз ошого ыраазыбыз. Атам да айтты, ооба. Кан жин менен мен сени ыраазымын. Сени элге бердик, балам. Үммөткө бердик, кыргыз элиме бердик, болду. Келинчегим карап коюшту. Келинчегим эмне дейт? Баш ийип турат.
сон мен как раз сон келе атат да. Даярдаган суроолорго өзүңүз эле алып келе атасыз да. Ушундай нагрузкада эртеңен кечке ушундай сиз аябай мен көз карашымда занятой адамсыз да эми. Ошондой нагрузка мезгилинде өзүңүздүн балдарыңызга, келинчеңизге убакыт кантип ажыратасыз, кантип тарбиялайсыз деген. Болушунча, мүмкүн болушунча. Эң негизги нерсени кылганга аракет кылып атат болушум керек да. Бирок эми мен апам дагы, атам дагы, келинчегим деле диндар адамдар да. Анан субхана балдарым деле ошо дин менен чоңоюп калышты. Алар азыр алды бир пара, эки парага чейин Куран жаттап коюшту. Кыздарым эми кичинекейм, эми ошондо болсо деле бирок келатат да. Анан баягы Садыков уста айткандай, балдарга Куран үйрөтүп кой, анан калган Аллах үйрөтөт. Куран калган үйрөтөт дегенмекчи. Азыр мен балдарым ушу жанында бир устаз бала, мен шакиртим бар. Усман деп коем, Чыңгыз деген бала, өзү ат Усман. Анан ошол да аябай адил ахлактуу бала. Ошол эки баланы сен мен бере албаган нерсени сен берип турем. Сабактарда айтып тур, атанын тартибин, эненин тартибин кандай сыйлаш керек экен. Балдарым Кудайга шүгүр, алхамдулилла. Ошол эмезде чоң апанын колунда өскөн балдарды билесиз да. Келин төрөбөлө берип коет да болду. Төрөбөлө 10 күндөн келип коюнуна кирет. Мен балдарым ушунча чоңойгон. Чоң апасынын коюнунда. Азыр кээ бирде сүйлөгөндө мындай карасаң бир чал кемпир сүйлөп аткандай болот да. Анан баары айтып экен, сен өзүң тарбиялабасаң тиги жок деп. Мени жаман кылып тарбиялаган жок. Туурабы? Ошол сөйдүн. Мен көбүнчө ушул ата энеме, ошо жубайыма тарбияга мындай ыраазымын деп метебиз. Бирок мүмкүн болушунча кызмат кылып алайын, мүмкүн болушунча субханасы деп балдарыма түшүндүрүп турган деп атам да. Анан кээ бир убактарда балдарым ээрчитип алчу болдум азыр. Жүргүлө мен эмне кылып аткан? Бир эки жолу жок атака барбайбыз. Биз үйдө эле болуп туралычы дейт да. Анткени жана долгий перелеттор, сааттаган жолдо машинеде жүрүү Чарчап калат. Чарчайт адамчы. Анан дагы бир эме, азыркы мезгилде субханалла жанында чоң бир команда бар. Өзүмдүн жамаатым. Кандай десем, жан оту менен ушу дин үчүн күйгөн балдар чогулган. Алар бүт баарын тең ордоруна алып келип турушат иншалла. Жардамсыз болбойт. Менде мындай бир нерсе бар да, сизде кандай? Ошону сурайын дегем. Мисалы башкаларга мындай акыл насаат айтыш, даават кылыш, бир нерсени түшүндүрүш оңой да, чем өзүңдүн балдарыңа. Өзүң балдарыңа мындай көбүрөөк жанагындай андай кылба, ал жакшы эмес, мындай жакшы жүр, кыска эле эме коесуң да. Керек болсо мынау подкастты ачканга да, ошону өзүм алып барганга да, мен журналист эмесмин да. Профессионал эмесмин. Мен өмүрүмдө мындай элдин деле мындай сиз айткандай адам эмесмин. Элге деле көп чыккан эмесмин. Анан булга макул болгонумда ушу подкастты алып барганымдын дагы эң негизги себеби жана максаты ошо жанагы өзүмдүн балдарымды көргөндө ошондон бир таасир алсын, ошондон бир тарбия алсын деген максат да. Өзү мен бир чоң принцип менен жүрөм да. Өзүмдүн чисто биринчи осуга айтып берип атам да. Күнөө кылбаганга, бирөөнүн күн жебегенге, бирөөнүн аркасын сүйлөбөгөнгө, бирөөнүн көз артпаганга аябай аракет кылам. Анан өзүм балдарым жана жарым саат болсом, 1 саат болсом дагы чыныгы эркекче, мырзача турам. Балдарым да мага ошондой мамиле кылышат. Мен жаныма келгенде серьезно, түптүк кызматка даярбыз. Эмне кылышкан? Кайсы нерсени айтпайм, ошону баары аткарышат. Бир да жолу субханалла мындай балдарымды баягы мындай эме кыла элекмин. Жанагындан зорду зомбулук көрсөтүп, же болбосо катуу нерсе менен кичинекей кезинде баягы чубук менен бир аз урасың, бирок ал кичинекей кезинде эле. Азыр болсо мен өзүмдүн канча жакшы жүрсөм ишенем да. Анткени барбы, алма шагын алышпайт. Канча жакшы жүрсөм, канча мындай Аллах үчүн жүргөн болсом, билем, Аллахым эч качан мени шерменде кылбайт. Кудайым өсө шерменде кылбайт иншалла. Бардыгын эле башына келе турган нерсе да. Баары айта бериши мүмкүн, балаңды мынтип, балаңдын түйүнө анда жалаң элдин эркектин баары баласы жүрүсө, ким мамлекетти коргойт?
ким башкага дин жеткизет. Туурабы? Ким бирөө башын сайбаса, болбойт. Аллах айтып атпайбы? Араңарда бир жамаат болсун дейт. Аллах Таала ошондойт, араңарда ушундай патриоттор чыксын. Араңарда ушундай эл жерин сүйгөндөр чыксын. Алар ушу элдин башын бириктириш үчүн, элге дин келиш үчүн, дили оңолуш үчүн, бузулуп кетпеш үчүн аракет кылып жүрсүн. Аллах бизге мындай түзмөтсө айтып атпайбы? Араңарда бир жамаат болсун. Ал жамаат болбосо болбойт. О, шамал болбосо жер сасып кетмек турабы? Жер айланып турбасачы, бул сууда сасып кетмек, океан сасып кетмек керек болсочу. Ушундай да. Күн менен ай болуп, күн чыгып, ай чыгып турбаса, күн менен түн болбой турган болсочу, болбойт эле да турабы? Ошон үчүн ошонун арасында бирөө жан Аллага бериш керек да. Сиз айтып аткан адам, эми кыскача айтканда дааватчы кандай адам болуш керек? Дааватчыбы? Дааватчы мындай бир даават, негизи даават экөө бөлүнөт да, эми усулун айтып баштайынча. Дааваттын баягы усулу. Биринчи бул Алла Таала капырларга кыла турган даават бар. Буларга иманды, исламды үйрөтөбүз. Экинчи даават бар, бул бизге окшогон мусулмандарга келем таза мусулман бололу, күнөө кылбайлы, ушак айтпайлы, бирөөнү бузбайлы, жашоонун бузуп кетпесин, мондай өзү мындай депрессияга түшүп кетпейли, мондай кылбайлы, Кудайдын буйруктун аткаралы деп айта турган дааватчы бар да. Анан бул жерге келгенде баягы усватул хасада бар го, чыныгы үлгү бар да, ал Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң биринчи таблигчи, эң биринчи дааватчы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыздын ахлагы менен ахлактанып, мүнөзү менен мүнөздөнүшүбүз керек. Анын эң чоң нерсеси ушу кылып аткан дааватын, таблигин Аллах үчүн кылышы зарыл. Аллах үчүн кылышы зарыл. Анан азыркы мезгилде баягы 3 күнгө, 40 күнгө, 4 айга чыгып аткан бул нерсени биз кандай десем, ал адам өзүнө өзү даават кылыш үчүн чыкты деген түшүнүктө болуш керек. Мисалы бул 3 күнгө чыкты, ал эч качан бирөөнү үйрөтөйүн деп чыкпайт. 40 күнгө чыкты, бирөөнү үйрөтөйүн деп чыкпайт. 4 айга чыкты, бирөөнү үйрөтөйүн деп чыкпайт. Ал өзүн ислах, чындап өзүн оңдош үчүн чыгат, башка нерсе үчүн чыкпайт. Бирок чыныгы дааватчылар булар имамдар, алымдар, мужахиттер, азанчы керек болсо дааватчы билесиз да. Ал мукам үнү менен, илимди илим менен субханалла. Эми ошондой эле такыба адамдар да бул дааватчы кандай өзүнүн такыбачылыгы менен. Бир даават бар, унчукпаган даават бар. Бул ал адамдын чыныгы мусулмандын мүнөзү, ахлагы, жүрүш турушу. Ушул нерсе да. Мисалы илгертеден эле, ой, тигинин баласы калп айтпайт. Ой, тигинин баласы, ой. Дешип эле мындай бир жакшы сапаттарын айтышканда, ошо менен дос бол. Ошого тийсең кор болбойсуң ай. Сонун сөздөр. Анткени адамдар адамдык жакшы сапаттарды көрүшкөндө, сапатына жараша күйөөгө берген, сапатына жараша дос кылдырган. Карасаңыз канча нерсе бар. Лима тaquluna ma la taf'alun дейт го. Ооба. Ошону чечим эле берсеңиз. Кээ бир эмелер бар. Эми оозунан бал тамат, бирок кылган иши ага дал келбейт, ошон үчүн сөзү таасир кылбайт. Өзү кандай десем, биздин ар бир адамдын өзүнүн амалы бар да. Мисалы пайгамбарыбыз келгенден кийин сахабалар 23 жылдан кийин оңолгон. Карасаңыз, 23 жылдан кийин Алла Таала бүгүн силердин диниңерди толук кылдым деди. Анан биз азыркы мезгилде кээ бир адамдар динге келди. Бирок динге келгенден кийин эле сразу эле оңолуп калбайт экен да. Бизде коомдо ушундай нерсе да, мечитке кирип деле чыксаң эле, анан сигарет чегип чыгып калса эле, бул мечитте намаз окуп, ошо сигарет чыгыр дейт. Бирөө мисалы алса 20 жыл намаз окуду. Бирок насыбайын иштеген жок. Айда бул намаз окуйт, бирок насыбайын иштебейт. Ошол себептен мисалы биз чын-чынга келгенде адам ошол эле замат оңолуп кетиши мүмкүн эмес. Мусулман ошол замат оңолуп кетиши мүмкүн. Ошол эле замат мисалы алса жолу салына калса эле баягы ушакчылыгын калтырбашы мүмкүн. Намаз окуп ошол эле замат чагымчылыгын калтырбашы мүмкүн турабы?
O aят менен сүрүлөт. Мисалы адам өзү мындай өзүн боян оңдомойун, башка эч ким аны оңдобойт да турабы. Кандай дейсиз? Ошондой да суроо бар болчу да. 15 жыл 20 жыл намаз окуйт, бирок эмеси өзгөргөн жок. Адеп акылагы өзгөргөн жок деген. Бир адам өмүр бою намаз окуган болбой кетиши мүмкүн. Бирок ал намазын окуй берет, эме кыла берет. Мындай болду да. Бир бала менен сүйлөшүп калдым. Ыйлайт. Ана айтып атам, сен эмне ыйлап атасың? Десем айтат, мен недостойный мусульманмын дейт. Мен Алланын чыны кулу эмес экенмин дейт. А эмне болду десем, бияктан мечитте сизин сабагым дагы эле дагы анан тияка чыкканда эле кайра күнөө кылып атам дейт. Ойлонуп кетип атам дейт, адамдар жаман ойлоп атам. Айтыңызчы дейт, мен тозокко түшүп калбаймынбы дейт. Анан ошондо хадис эстеп кеттим, баягы пайгамбарыбызга келип сахабалардын төртөө келип, Алланын элчиси сиздин жаныңызда турсак ушундай болобуз, ушундай болобуз деп келет го. Анан пайгамбар эгерде силер ушул менин жанымда турган акыбалдан силер периште болуп кетмексиңер, периште үйдө болуп кетмексиңер. Бирок биз пендебиз да. Бизге Алла Таала ушул жагат дейт. Алла Таала жагат экен. Биздин субханалла бирде иманыбыздын күчтүү деп кайра киши иманыбыз слабы болуп кетип, мындай кайра эме болот экен. Кайра тооба кылып. Тооба кылып. Эгерде бүткүл адам заттын баардыгы тең бүт идеалный болуп кетсе, Аллах бирөөнү күнөө кылдырып, о Алла кечир деттирмек деп атпайбы? Тоо? Ошол себептен машалла эч нерсеге кейибегенге аракет кылыш керек болду. Кудайым эң негизгисичи мындай мадал таксыр мен мындай нерсеге адамдарды үгүттөп баштадым. Аз болсо да кыла бергиле депчи. Аз болсо да Куран оку. Аз болсо да дуа кыл, аз болсо да садака бер. Аз болсо да садака бер. Ошол аз нерселер оңдой берет экен да. Эми намазды аз болсо да окуй бер деп айта албайсың, 5 бал. Орозо аз болбойт. Тиги шейх дейт, мен орозону башында 3 күн, аягында 3 күн, анан ортосунда 3 күн аягында тутуп койсом болот. Бирок ортосунда кайра 7 күн карыз боюнча каласың деген дейт. Ошол эле атпайбы? Болот дейт го. Башында 10 күн, ортодо 10 күн, акырында 10 күн карап коет. Ошондой. Сон. Эми кайра өзүңүзгө кайтсак. Өзүңүз жөнүндө да кызыккандар көп болсо керек. Өзүңүздү кандай уулмун деп эсептейсиз ата энеңизге? Чоң сложный вопрос. Кайсы? Билбейм мен. Субханалла. Атам менен апамдан сураш керек экен муну. Мен кандай ушуну сурап көрбөптүр, сурап көрөйчү мадал экен. Айтайын. Эми авалгы мүфтөп койдум. Авалгы кичине орой болуп койдум. Авалгы кемчилигим көп да. Бирок ата энемдин карегинен эле тегеренип турам. Көңүл ооруп калбаса экен, ошо жаман ойлоп калбаса экен деп кээ бирде мисалы дамыл айтат, баягычерээк конокко чакырсам, мынтип карап туран, устаз дейт, мен сиздин секрет успехиңызды билдим дейт. Анан эмне экен десем, сиздин ата энеңиз экен дейт. Анан ойлонуп кетип, ата энемди бересиң? Жок дейт, ата энеңизге кызмат кылганыңызды көрдүк дейт бүгүн. Ошолундай боло берсе дейт, ата энеңиз тирүү болгончо сиз көтөрүлүп кете бересиз дейт. Өлгөндөн кийин айта албайм дейт. Ал кишиде бир 10 жыл окуп койгон дамыла жөн эмес. Анан субхана колдон келишинче кызмат кылганга аракет кылам. Анан канча эми кыяматта таразыда билинет го кайсы нерсе кандай болор. Туурабы? Таразда чечет. Балдарыңызчы, балдарыңызга кандай атамын деп эсептейсиз өзүңүздү? Балдарыңыз эгер мисалы бир 20-30 жылдан кийин атасы жөнүндө ушундай киши эле деп айта турган болсо, сиз кайсы сөздү уккуңуз келет эле? Ушундай атамын деген. Көп убактарда болдодун баласына молдо чыкпай калат да. Мен аябай корком ушундан. Анан дайыма бир нерсе кылам да. Ушу аалымдарды эле сыйлай берем. Аалымдарды эле ушу сыйлап эле, хадия кылып жанынан чыкпай тегеренип эле устаздардын жанында жүрө берем.
Antkelse biz ушундай ишеним бар бизде баягы эгерде аалымды сыйласаң иншалла балаң аалым чыгат деп. Анан эртеңки 30 жылдыгында насип болсо балким балдарым жаман чыкпаспы деп ойлойм иншалла. Жаман болбойт деп ойлойм, Кудай кааласа. Алла таала убада кылганда. Эгерде силер күнөө кылбасаңар, эгерде силер менин өкүмүн ары чыкпасаңар, эгерде күн түн болсо кайсы убакыт болсо менден корккон болсоңор деп бар убада көп го. Алла таала бул дүйнө ахирде хайыр жашоо берем деп атпайбы. Ошон үчүн иншалла хайырды жашоо берет деп ойлойм, Кудай кааласа. Мен балдарыма. Мен чоң атам Тентимиш деген киши болгон. Ал киши Шабдан атанын медресесинде окуган. Шабдан ата Жантай Батырдын баласы, мына Карабектин баласы Жантай хан баласы Шабдан Батыр. Ошол кишинин кол алдында болуп, Ан Самидин деген баласы менен бирге медреседе окуган. Анан субханалла Советтер Союзу болду, тигиндей болуп кубаланды, жектелди, түрмөгө түштү, айдалды дегендей. Анан бирок ошондой болсо дагы субханалла ошол кишинин 80-90га чыгып барып каза болгон экен. Мен көргөн жокмун. Бирок ошол кишилердин дуанын парманы менен балки жаныбызда милицияда окуйм деп ушундай кылган киши мындай мен биринчи пионер болгом, биринчи комсомол болгом мен. Мындай ушул партийный куш кетип бараткан энциклопедия атеисттен окуп алган 22-нчи КПСС сессиясынын толугу менен акыркы эмеге чейин Брежневдин акыркы сөзүнө чейин билем. Ушундай даярданып жүргөн адам Алла таалам субханалла молдо кылып атпайбы. Демек баягы кичине ал кишинин ошол дуасы, ал кишинин амалы Кудайым буйрса ушул нерсе алып келди деп ойлойбуз да кээ Анан эми корком ушу, бирок жаман болбойт деп ойлой берем мен. Күмөнүңө жарашамын дейт Аллах. Демографиялык проблема, жаштардын аябай көп ажырашып аткандыгы жөнүндө, анан көп балалуу болгусу келбейт да. Бир эле балалуу же эки балалуу ушундай болуп калды азыр. Бул эми муну тарбиялоонун, муну оңдоодун жолу сиз эме деп атасыз да, жанагы динге, эскичиликке кайтуу. Эскичиликке кайтуу деген сөз бул биз өзүбүздүн мындай норма болгон менталитетибизге келиш керек деген сөз. Биз мисалы мен бирөө Америкадан окуп келди, бирөө Англиядан окуп келди, бирөө Түркиядан окуп келди, бирөө дагы бир жактан окуп келди, бирөө Малайзиядан окуп келди, бирөө Сингапурдан окуп келди, мисалы. Анан барды ар ким ар кай жакка окуп келип ошо 5 жыл жашап калган ошол жердин анча-мынча менталитети ошо менен кошо келет экен да. Анан бияктан чогулуп келип биз мындай биз өзүбүздүн түпкүлүгүбүздү мындай жоготтук. Биринчи биз жоготкон нерсебиз кайсы? Биздин тилибизди жоготуп баратабыз. Биз жоготтук. Жоготуп бараткан жок, биз жоготтук. Эмне үчүн? Анткени качан адам кайсы бир башка тилде ойлоно баштаса, бул албетте пайгамбар айткан бир адам бир тил билсе бир адам, эки тил билсе эки адам. Бирок өзүнүн нукура тилин, эне тилин ошол эле мезгилде ошол жашоодо болуп аткан тегерек курчап турган анын салт санаасы, үрп адаты, дини деп коелу, дили деп коебуз да. Ошол эки. Анан кийинкиси адамдардын тили, дили, жашоо образы өзгөрүп кетсе, анда субханалла эртеңки күндө кайра мындай бир жакшы үй бүлө куруу, жакшы адам болуу, жакшы адам болуу деген кандай түшүндүрсөм, мындай туруктуу кыргызыбыздын эртеңкиге улап кете турган, учугун улап кете турган инсан болбой калышы мүмкүн. Биринчи жоготуп атканыбыздаки тил, дил, жашоонун жашап аткан өзүнүн тегерегинде менталитетибиз. Мына ошол үчөө жоголгондон кийин жакшы үй бүлө куруш болбой калат. Коркунуч жүрөктө. Көчөгүнүн казактын бир жакшы бир сөзүн угуп калдым. Бир аял айтып аткан экен, мындай дейт да. Бир уулу бар адам дейт, куйругу үзүлгөн дейт. Эки уулу бар адамдын дейт, түйүнчөгү түйүлгөн дейт. 3 уулу бар дейт, эми жогото албайсың дейт. Анткени кандай сөз ай?
демографиялык статистический ооба эсеп. ооба Европа азыркы мезгилде Алжир менен Танзаниянын негрлери менен толгон, билесизби? Мусулмандар эми алхамдулилла шүкүр. Мунусуна да шүкүр. Алар канча жылдан бери ошону басып турушкан, ошо мамлекеттерди колония кылып турган, бирок акырында кул кылып алып келишкен да, азыр эми кулдар алардын башчылыгын баштап байкап атасызбы? Эмне себептен? Бир эле нерсе, бул алардын көп балалуу болгондугу себебинен. Ислам динибиз көп балалуулукту колдойт. Көп балалуу болууну. Ошол эле мезгилде ата бабабызда, кыргыздар да илгертеден мындай үйлөнсө эле эртең 5 той кыйлайлы деп берген да. Бизде ушул нерсе. Негизги үй бүлөнүн маңызы эмнеде? Бул ата, эне, бала, кыз, алардын көп болушу шарт. Эмне себептен? Мисалы, жашоодо эле карасаңыз, эгерде бир эле эркек боло турган болсо, мен арман кылбаган балдарды көрө элекмин. Бир эле бала. Бир бала эгерде байкем болгондо, эгерде иним болгондо, ошол эмезде бир баласы болуп тукумун турган жана куйрук эстеген ошол да өзүнөн биринчи каза болуп кала турган болсо, мейли согушта, мейли жашоодо бир жерде чарчап калган болсо, эмне болот? Карасаңыз, эки бала түнчө түйүлгөн деген сөз, бул да күмөндүү экен да. Карайсыз, мындай нерсе. Ал бүгүн эртең жок болуп кетиши мүмкүн экен да. Үчүнчүнү уже эч ким токтото албайт дегени, бирөө болсо бирөө, экөө болсо ушинтип кете берет экен. Карасыз? Ошол себептен көп балалуулук исламда эмне үчүн колдонулат? Колдойт. Пайгамбар айтат, үйлөнгүлө, көбөйгүлө, мен силердин кыяматта көптүгүңөр менен сүйүнөйүн дейт. Бул мусулмандардын көбүрөөк болуп кетишин эмес экен. Бул мындай айтканда адамзаттын жакшы адамдардын көп болушу шарттыгы да. Аялдарчы, мисалы, азыркы мындай заманда аялдар иштесе болобу? Акча тапса, өзүңүз жана айтып кеттиңиз, Хадича энебиздин акчасы менен пайгамбарыбыз канча иш кылды деп. Эми кандай десем, бизде Ханафи мазхабы кээ бир жерлерде катуураакпыз го, билесиз. Ал жерде махрам, намахрам, ушул нерселер бар. Анан эми ушундай болуп баратат, эми аял кишини иштегенге болбойт деп эле айтып келебиз негизиндечи. Иштебей эле койгула, эркектер баксын, каксын, силер кыйналбайлы. Анан эми шариатта мисалсы жанагындай бир күйөөсү каза болуп калса, же болбосо бир жана ажырашуунун бир эмеси болгон болсо, эми ошол эле мезгилде жанагындай бир катуу бир ындай эркексиз болуп калган акыбалда турмушка чыкпаса, ошол мезгилде мисалсы жана аялдар менен боло турган бир жумушту кылса, аялдарга ылайыктуу бир жумуш кылса болот деп айтып атабыз да. Анан эми бирок тенденция ушундай болуп кетти. Эркек менен аялдын укугу тең деп башташты. Анан ушул мезгилде анан актуалдуу тема башталды. Иштесе болобу же болбойбу деп. Анан мен айтып атам, иманыңыздарга карагыла. Эгерде субханалла иманыңыздар бекем болгон болсо, ыраазы болгула күйөөңөр карап келген нерсеге. Эгерде жок, иманыңыз нерсе баягы кандай десем, дагы деле жетпейт деп атса иманыңыз, анда эмне кылабыз эми? Сизди шарият кармабайт, бирок кыяматта ошон үчүн жооп берет өзү. Да катуусу ушул. Мен бирок ошол эмесде башка мында аялдар менен иштей турган нерсе болсо, үйүндө бир иш кыла турган нерсе болсо, медик болсо, мугалим болсо, жанагындай коомго пайдасы тие турган жерлерде иншалла иштеп акчасын таба берсин. Бирок дайыма менин акчамда эмес, күйөөмдүн акчасында береке бар десин. Дворник болуп эртең менен эрте туруп шыпырып жүргөн эркектин акчасы мага берекелүү деп ойлоп кое берсин деп атам да. Эми мен жаман көрө беришет. Мен жана башында айттым го, эскиге кайтышыбыз керек, эскиге кайтыш керек деген нерсем, ушу эркек болуп, үйдүн пири болуп, дайыма башчы болуп, ошол таап келип, аңчылык кылабы, жер казабы, субханалла, ошол нерсе менен барып иш кылып келсин да, үй бүлөсүн баксын деп атпаймынбы? Көчөн бир суроо кетти. Анын аркасынан бир эжебиз чыгарып, мынакей чубак ажы момундай кылчу деп мени чыгарып коюптур. Мен ал жерде деген максатым эмне эле да? Мисалы эркек, мен аял киши, эркектин акчасын аял киши иштеп өз акчасын күйөөсүнөн айтпай эле колдонсо болобу деген нерсеге мен айтып атам, жок, эми жакшы болмок эгерде күйөөңөрдөн уруксаат сурасаңар деп атам да. Десем, мына чубак ажы айткан, аял менен экөөнүн ортосунда эч кандай. Ал чубак ажы экен 5 жыл мурун эл да башкача болуп калган да. Эл башкача болчу. Бир азыркы мезгилде субханалла эмне болду?
көп үй бүлөлөр ушунун аркасынан ажырашып атышат. Ошол сен ажырашпаса экен ушул кой бири бирине мындай бири биринин акчасын билип анан деп бири бирине ыраазы болуп калса үй бүлө бузулбай калабы деген жаман оюмда субханалла баягы шарияттан чыкпай бир сөз айттым да. Бул эмне үчүн молдолор биз мисалы эмне жөнүндө ойлонуп атабыз. Эл ажырашпаса экен, бала жетим калбаса экен, бирөө банкрот болуп калбаса экен, бирөө арамга түшүп калбаса экен, бирөө күнөө түшүп, эң негизгиси тозокко түшүп калбаса экен деп атабыз да. Ушул нерсени мындай жеткизиш өтө оор болуп барат күндөн күнгөчү. Анан азыр сиз мындай аял иштесе болобу деген сурооңуздун өзү эле мындай резонансный суроо да азырчы. Шариятка салгандачы. Бирок жанакындай шарттарда иштесе болот. Аны сиз жакшы билесиз. Ооба. Өз негизи көп адамдан, көп достордон, мен тааныгандардан ушундай угуп калам да. Айтаттар, эй, сен ушундай суроолорду бересиң, как будто билбегендей. Сен билесиң го ал суроодун жообун деп. Өзү суроо бериштин адеп, акыл немеси бар да, адеби бар да. Туурабы? Сүннөтү бар. Ал суроо бергенде же ал суроодун жообунан сураган адам пайда алыш керек. Же суралып аткан адам пайда алыш керек. Же угуп аткан эл пайда алыш керек да. А сен билип туруп эле эмне суроо деп түшүнтүп неме кылышат. Эми ушундай экен эми азыр мисалы иштесеңер болот деп жалпыдан айтып койсо болот. Бирок антсем да болбой атпайбы? Анда мен башка молдо айтып атасың, кайдан таап алдың бул иштеген болот, момундай нерсенин баарын депчи. Каяктан мындай бир сонун нерсе бар да, таксырым. Аял киши деген кийим. Аял биринчи эне. Экинчиден бир сүйүктүү жар. Үчүнчүдөн бирөөнүн бир жакшы көргөн кызы. Бисмиллахи потом ляльку деп алки субхан кыз төрөлсө дагы ушунча сүйүүнү. Эми аялды Алла Таала алсыз кылып жаратып атпайбы? Күчтүү эмес, алсыз кылып. Эми ошол алсыздыкты Алла Таала дагы алсырап турган акыбалында бул көчөдө бирөө менен талашып тартышып, бирөөнүн алдында кор болуп жүрсүн деп Алла Таала димде мындай коргоп атса, биздикилер жок, биз деп аткан болсо кээ бирде күйүп кетем да. Биз күчтүү болушубуз керек деп. Ооба. Анын күчү алсыздыгында экендигин билбейт. Ооба да. Мен айтам да $1000 студия деп койсо. Көчөдө жанагы бар го эркекчи, эркек негизинде по психология ала турган болсокчу, эгер аял киши эркекке мындай доверие кылып турса, мындай сиз иншалла алып келген нерсе ыраазыбыз десечи, андан көбүрөөк тапканга аракет кылат да. Эркек аныкы ушундай. Ал качан бирөө баш ийип, анан кийин ошолго мындай бир багыт берип турса, эркек киши айтырым танкада тоон тешип кетет. Эми айла жок, кээ бир эркектер катынга окшошуп калыптыр эми. Аялдан жаман, көр жеме, кызганчак, дато субханалла жанагындай бир аялын кордук кылат. Эми андайлар да жок эмес экен да. Бирок биз ислам дининдеги мындай биздин көз карашыбызда эркек багыш керек. Эркек жакшы мамиле кылыш керек. Анан береке болот деп атпайсыз эркектин тапканда. Ошол жөнүндө айтпайсыңыз, биздин подкасттын аты да береке билесиз. Мен айтам, аял кишинин мындай хикмат китептер бар да. Ошондо 1000 динар аял киши 1000 динар таба турган болсо, эркек 1 динар таба турган болсо, береке 1 динарда болуп калат экен да. Ошо 1 динарды 1000 динарга кошуп койгула дейт да. Береке үчүн дейт да. Ошол себептен мындай кээ бир убакыттарда мындай аял кишилердин кандай мындай умтулуусу, мен айтпайм, мисалы окубай эле койсун, окуй берсин. Окусун, эме кылсын, билим алсын. Бирок ким үчүн, эмне үчүн десе, бала төрөп ошону тарбиялаш үчүн. По профессии иштешим керекмен деп 4 баласын үйгө камап койгон, арка Анна Ивановнага апарып берип койгон садикке.
мен айтам дайбачы Анна Ивановнанын туулган күнү эч качан унутулбайт. 8 мартта Анна Ивановнага сөзсүз гүл бериш керек. Бирок тиги эшекче иштейм деп көчөгө чыгып алган энесине эч ким подарка бербейт. А деген тамганы үйрөткөн мугалимдин эжейинечи 8 мартта мугалимдер күнүндө, анын туулган күнүндө баласы төрөлүп кала турган болсо, ошон үчүн аябай переживать этишет. Бирок аны төрөп койгон, кечке чейин иштеп аткан, акча таап, форма сатып, жок. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени себеп негизги бере турган нерсени Анна Ивановна, Юлия Петровна берет. А өз энеси болсо жанын сайып деди көчөдө жүргөнүн билбейт. Ошол себептен шарият айтат, бул эркек балага эркектикинен дагы эненин мээрими 96-95% зарыл. Анын иштеп акча таап келиши не обязательно. Ал үйүндө баласына жакшы, мамлекет да керек болсо 3 жашка чейин декретке чыгарып коет эмеспи? Эмне үчүн? Анткени сен акылга салып көрсө, бала биринчи көргөндөн баштап ошол толук канды эм, анан тайтайлап басканга чейин энесин карап тура турган болсочу, көрүп тура турган болсо, мындай кандай десем, жүрөгүндө ошого болгон сострадание болот экен да. Жок, мээрим эмес, мындай ошого караштуу мындай бир кандай десем, жаман кылса да бул энем деген бир эртеңки күндө кечирими болот экен да. Ырайым болот экен да. Ал биз болсо эмне кылып атабыз эми? Ошону айтып түшүндүргүм келип атат да. Айландач эле иштеп эле ушуну кылгылачы. Мына эртеңки күндө жакшынакай бир каалыкты көргүлөчү десем эле жок. Мен иштешим керек, бизнес вумен болушум керек. Азыркы жаштардын көпчүлүгүнүн мындай түшүнүгүндө мындай экен да. Количество не важно, качество депчи. Ошон үчүн мен 10 балалуу болбойн, 1 же 2 балалуу болоюн, бирок ошого жеткиликтүү билим берейин, тарбия берейин деген ушундай түшүнүк бар экен да. Бирок атанын менен эненин өзүндө тарбия болбосо. Ошону сурайын дегем да, себеп мындай дейт экен да, мен балама жеткиликтүү акча берип эле турсам жетет деп ойлойт экен да. Үстү бүтүн болсо, дайым ушу берип турсам эле болду деп ойлойт экен да. Эми бул көпчүлүктүн ою ушул болду. Жада калса биздин деле оюбуз ушундай болчу. До поры времени деп коет го, ушул мезгилге чейин балким ушул эле ой, так мен акча таап берип атам. Биз ушинтип жүрөбүз, бизди ушундай кылышыбыз керек. Кийимиң бүтүнбү, курсагың токпу болду деген нерсе бар да. Бул мындай бизде эркектердин баарынын эмес ошо акча тапкан аялдын дагы ошону мына кийимиң бүтүнбү, курсагың ток болду да деген нерсе бар. Бирок кайра эле жанакы нерсеге келип такалабыз да. Тил, дил, жашоо чөйрөң. Эгерде сүйлөгөнүң, ойлогон оюң башкалардыкындай болсо, ошол эмезде сен дилиң да башка жакты тартып турса, ошол эмезде сен жашоо образың бир кандайдыр башка жакты болуп аткан болсо, балага английский, испанский, французскийди үйрөтүп койдуң. Жакшы мектепте окуттуң. Бирок мен ошол жакшы мектепте окушун эсе бирок атасына салам бербей калганы, энесине бакырып аткандарды көрүп атам. Мага көп, билесиз го, мен ишмен жүрдүм, ушул нерсе мен мындай айтканда мындай мен өзү педагог, психолог болуп эсептелем негизинде. Чын эле мен дипломум да бар, педагог, психолог деген, ошону окуп психологияны окуп бүткөн адаммын. Ошол жерде мисалы канча деген ыйлагандар бар да. Жалгыз уулум устаз. Жалгыз уулумду сактап калып бериңиз. Жалгыз уулум. Муну бир нерсе кылып калыңыз. Дегенде мынтип карап турасың, айтасың макул эми. Аны менен иштейсиң анан. 10 күн иштейсиң. Күлүп жайнап монтот. Акырында ошол жалгыз баласы мага мындай дейт да. Устаз дейт. Мен ата-энеме все равно алар менен жашай албайм дейт. Наши взгляды мындай кыргызча мындай биздин ой пикирлерибиз айкалышпайт дейт. Эми 3 балаң болсо жоктон бирөө айкалышат беле дейм да. Ошол сенин качество бар, туура качество керек. Бирок эртеңки күндө некачественный, баягы илим качественный, бирок адеп, ахлак некачественный болуп калат. Тарбия. Тарбия некачественный болуп атпайбы? Ошол себептен бул жерде максат эмне? Мисалы мына илгеркиге кайтыш керек дегенде мына
улуусу кичүүсүн тарбиялап эле кете берген. Бири-биrini көрүп. Бири-бирин тарбиялап. Аганы көрүп ине өсөт. Ошондой бириникин бири кийип өтө берген. Эжени көрүп сиңдиси өсөт. А биздикилердин баары курсак ток, ожирели, эмне кылыш керек болуп атат? Ата энеге вообще бейтирчү. Эми кээ бирлерге аз нерселер чыгарасың, мен айткан сөзүм жакпайт да. Булар мына молдолор ушинтип, короче бизге момунтуп калдыбы, бизге акыл үйрөтүшүп эле ушундай айтышат да. Бирок проблема үйүнүн ичинде турат ошол. Ойлонбой сүйлөшөт да баары таңчы. Өткөндө бир окуяны угуп өтө шок болдум да. Ушундай бир семья канча жыл балалуу болбой жүрүп, өтө көп жылды айтты. 10 жылбы, 15 жылбы, 20 жылбы. Анан кыздуу болуптур да. Анан кыздуу болуп эми жалгыз кызы болсо, көп жылдан бери күткөн перзент болсо, аябай эркелетип, оюнчуктарды алып берип, не десе көңүлүн карап, эч нерсесине жок дебей өстүргөндө жанагы кийин бир күн эми чоңоюп калгандан кийин тиги кыз атасы көчөдөн келсе, музыканы катуу коюп угуп аткан экен. Кызым, музыканы кичине үнүнү азайтчы деген сөзү үчүн ал жинденип, ал атасын өлтүрүп ушул жерде бычак сайып. Анан ар жакта кухняда эме кылып аткан энесин да барып өлтүрүп салыптыр да. Бул эми уже шок болбой турган нерсе болуп калды го. Ал телефон ичинде эле балдарын өлтүрүп, ата энесин өлтүрүп атпайбы? Телефон. Эми мен ойлойм да бир нерсе, биз ачкачылыктан өттүк. Мындай бир жер суунун маңгыды тентип да бүттүк, кыргызым айланайын. Азыр эми ушул бир өткөл мезгилде турабызбы деп коем да. Биз болгон нерсеси ушу кыргызмын, ушул менин элим, журтум, мен каадам, салтым, диним бар. Ушул менен гана жашаймын деген нерсени кабыл ала турган убакыт келип калды окшойт дейм да. Эгер ушуга кайтса эле, ал мындай баардыгы тең элечи, мындай буга каршы болбой эле кайтса, бир нече убакыттын ичинде баягы мына кыргызча сөз бар, 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. Биз азыр жаңы, мындай айтканда, жаңы муун келатат. Ал көчөнү бөлүп коюптур. Азыркы муунду мындай английский үй бар го, эмне коет? Уайбы. Ошол дейт да. Анан буларга эч нерсе кереги жок поколение. Муунду алат да, ушундай поколение, буларга эч кереги жок. Анткени булардын курсагы ток, дайыма даяр нерсени жеп ичкен. Азыр буларды эми эгерде биз эчтеке кылбай токтотуп кое турган болсок, булар тиги повороттон эле жок болуп кетиши мүмкүн да. Биз ошону тарбиялап алдык. Бирок дагы бир сонун нерсе бар, таксырым, билсеңиз керек. Башка мамлекеттин баардыгы тең динди кысып аткан мезгилде биздин мамлекет динди кыскан жок. Биз 35 жылдык өзүнүн мындай эгемендүүлүгүбүздө биз дин менен биздин көпчүлүк мындай 70-80% дин менен болуп калды. Ушул мезгилде дагы ушу диний адамдардын дагы сөздөрүн уккулуктуу адамдарга мотивация алдыга умтулууну ушундай сөздөрдү айтып турушубуз дагы бул анан элдин сиңип аткандагысы бизде дагы да болсо иман бар деген сөз. Биз куткарып калсак болот дагы. Бирок ошол айтып атасыз го, динди тыюу деп. Мисалы үчүн Тажикстанда азыр бардыгын тыйып атат да. Намазды тыйып атат, сакалды тыйып атат, жоолукту да тыйып атат. Керек болсо арабча дейилген аттардын бардыгын тыйып атат. Өзү негизи тыюу менен муну мындай өзгөртсө болобу? Эми мындай кандай десем, бар десе, бирок ишенимди тыйыш мүмкүн эмес да. Анткени адам ишеним менен өлөт. Мен баягы мындай ойлонуп турам да, ошол жерде карап коем. Анан тарыхка мен өзү тарыхты жакшы көрөм. Анан тарыхта ошол эле мисалы биздин Орто Азияда, Азия уста деп коебуз, билесиз го? Орто Азия. Орто Азияда бизде тарыхын алып келгенибизде бизге гана, кыргыздарга гана дин эркибиз менен кирген да. Ошондой бизде аксакалдар ошентип айтчу эле.
ооба эмне үчүн анткени биз эркибиз менен калган баардыгы тең бир какой согуш дүйнө эмне менен кирген. Бирок бизге биз өз эркибиз менен келгенбиз. Бир айырмасы ушул. Биздеги диндин дагы эркин болушу, адамдардын мындай эркин ойлоно алышыбыздын да бир жолу ушул да. Биздеги диндин азыркы мезде турушунун себеби да ушул. Бизде тыйса деле мындай карасаң, мисалы алсам, мейли бүгүн кара кийген тыйып койсун. Бизге эртең кыргызча сонун кыргыздын кийимин чыгып кызарып чыгып кое берет. Мисалы алсам, мейли сакалыбызды эме алып кое берсин. Алып кое берсин. Биз сакалы жок деле мусулман боло беребиз. Мейли мечитке намазга киргизбей койсун. Биз үйдө деле намаз окуй беребиз. Биз ушундай элбиз да. Биз бат трансформация болобуз да. Биз үчүн эмес, мисалы көчөдө эле Казакстанда аксакалды байкуштап барып тетека аны киргизип алышып, канча сутка камап коюшту. Бир сөз үчүн. Эми балким да негативный болду, бирок ошондо бирок бизде субханалла ошондой аксакал сүйлөп турган болсо, туура айтып атат. Туура деп турушат. Ошондо айта турган болсо биз туура демек биздегилерчи. Эмне үчүн анткени себеби бизде ушул мындай кандай десем бир жылуу динге болгон сезим күч бар да. Жылуу сезим бар. Анан бизде так ишенбей турганда деле биз ушундай көчөдө мас болуп турганда молдоке мен билем дейт. Молдоке мен билем. Кечирип коюңуз. Кечирип коюң мен туура эмес кылып атам. Мага бир жакшырак айткан койсоң 20 сом берип коюңуз дейт кайра. Бизде мындай динде эл менен кабак мындай өтүп кеткен да, киришип кеткенбиз да. Биздин жашообуз өзү бул алкашыбыз дагы, бул зонада жаткан, түрмөдө жатканыбыз дагы бүт баардыгы тең айкалышып калган. Ошол себептен иншалла ойлойм, ал жактагылардын баардыгы тең бүт тыйса деле, балким тыйылып жок болуп кетет деп айта албайсың, анткени Алла Таала динди өзү коргойт. Ошондой эле Куранда Аллах да айтып атпайбы, өзү биз коргойбуз дейт го. Демек Алланын дини эч качан жок болбойт. Балким ошого динге каршы болуп аткандар жок болуп кетиш коркунучу бар да. Пайгамбарыбыз айткан, алар түшүнбөй жатышат дейт. Алар мындай түшүнбөй жатышат дейт да. Алар каршы эмнеге каршы болуп атканын түшүнбөй жатышат дейт. Аллах Таалан сурайт го, Алла кечир аларды, түшүнбөй жатышат. Качан гана Алла Таала капырларга аларга дуа кылбагы, жакшылык үчүн дуа кылбагын деген өкүм келгенге чейин пайгамбар булар түшүнбөй жатат эле дебедиби? Мен айтам, алар түшүнбөй жатат да. Бир тууганыбыз да болбой эле. Тил бөлөк болсо эле субханалла дилибиз бир да. Иншалла оңолот, дуа кылабыз Кудай кааласа. Өзү негизи дагы бир проблема бар да, негизи биздечи өзүбүздө. Эми негизи мусулмандар дүйнө жүзүндө да көп, эми Кыргызстанда деле мусулмандардын саны аябай сан жагынан көппүз. Бирок мына ынтымак жагы. Сиз өзүңүз жана айтып кеттиңиз го, бирөө Малайзиядан окуп келген, бирөө Египеттен окуп келген, бирөө Түркиядан окуп келген, бирөө Саудиядан окуп келген. Анан алып келгенде ошол жактын менталитетине, ошол жактын мисалы үчүн баягы бөлүнүп чачылып, бири-бирин жек көрүшүп, бири-бирини жамандашып, анан ушинтип бөлүнө беришет да. Тиги Ханафи экен, бул Салафи экен, бул дагы Таблиғ экен, бул дагы эмне экен. Ушул маселени чечүү жолу барбы? Мындай ынтымакка чакыруу, бириктирүү жолу барбы? Молдалардын больной темасы. Эми негизинде чын-чын келгенде бул мунсуз болбойт да. Анткени кайсы жерде чындык болгон болсо, ал жерде дагы анын бияк жагында анын душманы туруш керек, сөзсүз болуш керек. Бирок чын келгенде баягы көпчүлүк болгон Ханафи, ошол эле биздин субханалла чоң азыркы мезде Ханафини арман аалымдарыбыз көп да. Ошо көпчүлүктүү эле ынтымактуу болсо болду да. Анан четтен окуп келаткан дамылаларыбызга, аларга бизде деген чоң дамылалар бар, уламалар кеңеши бар, машалла. Алар өзлөрү кичине беседа кылып, кичине четтен чыгып бараткан беркелчи айланайын деп чакырып алышып, өзлөрүн чакын тарбиялап коюшат, ал сөз жок. Болгон нерсе ушу уламалар жанакындай кээ бир эл арасында талаш болгон маселелерди чыгарбай эле, анан ушу аалымдар менен кеңешип турса, Кудай буюрса, ордуна келет. Анан эми баягы Б классына В класс деп коет го. Анан ошо Б класс болуш керек да аларчы. Алар болбосо кызыгы жок болуп кетет да. Анан алар дагы көпчүлүгү Кыргызстандан тообасына келип калгандар аябай көп. Өзү аалымдар
пайгамбардын мураскору. Ошол эле мезгилде субханаллах алардын мындай кандай десем, мындай айтканда алар азыраак акыл жүгүртүшөт дейт го. Бир сонун фраза бар да, алар азыраак акыл жүгүртүшөт дегени ошол жанагындай бир Ханафи мазхабынан башка жолду тандап алган, мазхаб кармабайм деп алики жол кармап алгандар кичине бир акыл жүгүртүп көрсө чындык табышат иншалла. Өзү баягы ихтилафу уммати рахматун деген ушундай хадис бар. Алымдарга тиешелүү, алар авалки экөө талашса, мындай айтканда бир сооп табат. Туура эмес болсо бир сооп табат, эки алым талашса. Эгер туура болсо эки сооп табышат. Бирок эми наадандар, бизге окшогон илими жок наамалар талашса, талашпаш керек. Фитнада. Только талашуу адамды эме кылат да, жанагындай адашууга, талашууга, согушчуга алып келет да. Алымдардын талашы алар рахмат. Алар экөө тең жеңбейт эч качан. Только мындай далилге далиллап келишет үстү бирине. Чындыкта Табат акыры. Алымдардын талашчысы рахмат. Надандардыкы бул залалат. Жакшы. Кандай десем, бирок ошол талашкан нерселери деле мындай болбогул эле нерселер да, мындай эми негизде эмес, бир бутакчаларда талашып, бирөө колуну бияк коюш керек, бияк коюш керек, ушундай бир майда маселелер туурабы? Эми молдо мескиттерге майда болушу мүмкүн да. Бизге ошол молдого ал чоң эле маселе. Ал ошону субхана биз 5 жыл 10 жыл окудук да. Бул жер мындай болсо, бул тигин оюн пикири мындай, бул мындай болсо бул сүннөткө ылайык, мындай болсо сүннөткө ылайык эмес, мындай болсо ушундай деп окудук да. Биз анан эми баягындай десем, жөнөкөй адамдардын талашышы болушу мүмкүн, бирок алымдар эч качан мындай кылсыңдар деп талашышпайт да. Алардын талашы акыйда маселесинде болушу мүмкүн. Баардык эле молдо түшүнөт да. Талтай окуйсуңбу, түз туруп окуйсуңбу, кандай туруп окусаң, намазды 5 мал окутуп аткан болсо болду. Бирок ишенимден, акыйдадан адашып кеткен болсоң, анда наузубилла, Кудайым сактасын, эртеңки күндө бир кандай десем, тозокко түшүп калыш коркунучу бар да. Бизде чоң мындай иман маселеси бар да. Иман бул эмне? Иман деген бул сенин тозогуңа апара турган же бейишке алып келе турган жол да. Ошо этият болуш керек да бул. Ошо акыйда анан кийин акыйдасы туура болуш үчүн, Кудайды тааныш үчүн, Кудайды бар экендигин билиш үчүн сөзсүз илим керекпи? Себеп айтайын дегеним, бир немеден бедуин деп коет го, жанагы. Эч мектеп көргөн эмес, тамга тааныбайт, эч нерсени билбейт, илими жок. Бирок ошондон сураган экен да, бедуинден. Кудай барбы десе, бар деп, ишенимдүү. Кактан билесиң, Кудайдын бар экен десе. Айткан экен, мына карасаң, могу жерде мен азыр алдагы койлордун кыргоолу, жана төбөлөрдүн жана изи, бул ушул жерден төбө койлордун өтүп кеткенине далилби? Далил. Алдагы тирексиз турган асман, жер, мен, сен, бул эмне Кудайдын бар экенине далил эмеспи? Деп жооп берген экен да, жанагы бедуин. Окуганды, жазганды билбейт. Бирок ушинтип жооп берген. Акыйда деген сабак алган эмес ал. Ооба, туура. Бул имам Шибили рахимуллахтын окуясы да. Имам Шибили рахимуллах ошол кетип баратып, койчудан Алланы тааныган, Алланы тааны деген да окуясы бар. Дурар ажайып деген жакшы бир китеп бар, өтө бир сонун китеп. Илгерки эски китептен ошондо бир окуясы айтылды. Бул зирек заманда. Зирек, акыл таза заман. Анан акыл мындай көз арамдан сактанган заман. Мен устазым айтып, устаз кантип зээнди курч болот, кантип көзүбүздүн мындай көрүш жакшы болот десең эле арамды карабагыла, арам жебегиле дей берет. Ошол качан биз арамды эле карап, анан арам эле жей жарам жеп аткан болсок, бизде акылдын анан көздүн субхан курчтугу жок болот экен да. Бул Шибили 1000 жыл мурун болчу да. Алар ошентип Аллах Тааланы тааныды.
Бирок азыркы заманда биздин акылыбызда, көзүнүн курчтугу да жоголду. Биз мындай кетип баратып Алланын жакшылыгын көрө албай калдык. Ошол себептен азыркы заманда биз өзүбүздүн динибизди сактап калыш үчүн аалымдардын аркасында айтышыбыз бизге важип болду. Бул илгертен бизге мисалы 40 парыз бар деп үйрөткөн. Ошонун бирөөсү эң акыркысы илим алуу. Илим алууда важип милдеттүү түрдө устазың болуш керек деген. Керек болсо даже кээ бир аалымдар айткан устазы жоктун устазы шайтан деген. Азыр адамды дагы бир нерсе айтайынбы? Чоң бир аалымдар бар айтат мындай деп. Өз алдынча китеп окуган адамдан корккула дейт. Карасаң, эмне үчүн анткени себеп өз алдынча китеп окуган адам наданыраак болот экен. Таянганы китеп болот экен. Бирок устаздын алдында отуруп туруп көзмө көз илим алган адамдын хикматы, мындай айтканда даанышмандуулугу көрүп анткени ал өтөт экен да устаздан шакирткечи. Китептен бирок эмеге өтпөйт экен. Бул дин жаатында. Мубарак деген чоң бир устаз өткөн, ошол мындай дейт да, көчөдө эгерде транспаранттар бар го жанагындай. Ырыс алды ынтымак, суу өмүр булагы дегендер бар. Сен таза болсоң, мен таза, коом таза болот деген сөздөрүбүз бар го. Ушундай сөздү жаттап алгыла дейт. Анткени себеп ал учкул сөздөр, накыл сөздөр сөзсүз керек, адамга пайда. Бирок динди молдодон үйрөнгүлө деген экен. Анткени Аллах Куранда айтат, астагфирулла, маанисинде ушундай, аалымдар Алладан көбүрөөк коркушат. Ошол себептен мисалы бир аалымдын бирөөнү алдап кетиши өтө оор маселе. Бирок бир илимсиздин аалымды алдап кетиши оңой эле. Ошол себептен ким акыйда, Кудайды таанууда азыркы заманда биз устаз кармашыбыз зарыл болду. Жакшы, мен как раз ушул жакын суроом бар болчу. Мына искусственный интеллект, чат GPT дегендер чыгып кетти. Азыр көпчүлүгү сиз айткандай керек болсо фатваны ошолордон сурап калды да. Искусственный интеллекттен сурайт, фатва сурайт, ал жооп берет. Ооба, мен да колдоном аны. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эми заман ушундай экен да, азыр кандай жана айтып атпайбызбы, маалымат бизден ашып баратпайбы? Күнүгө. Бирок акыл дамылар, билсеңиз керек, бул фатва бөлүмүндө көчө мурдан сүйлөшүп калсак, бул ИИни, бул чат GPT'ни колдонуш керек дейт да. Анан бирок дамыла мен бир нерсеге келдим дейт. Чат GPT'ни динди сураганда аалым болбосоң дейт, бул сени адаштырып коюшу мүмкүн. Алдап коет. Анан кээ бир катасын, чат GPT'нин катасын айтып койсом дейт, түмө эле кызарып, татарып, тияктан далилдерди алып келип, өзүнчө бул сенин бул жериң туура экен деп мени менен түмө эле кадимги талашып атат дейт. Ошол себептен чат GPT'ден, ИИден фатва сурап кереги жок. Андан дизайнер кантип бул үйдү жасасам болот сурагыла. Дүйнөлүк маселелерди сураш керек. Сурай бергиле. Бирок динди сурагыла. Жок. Ал вообще башкача дүмөт койсо, ал кадари, ал жабариттердин акыйдасын айтып койсочу. Кандай болот? Ушундай нерсе дүйнөдө акыйда китеп абдан көп. Ал эми ошо акыйданы мындай кандай десем, булактын өзүнөн ичкен жакшыраак. Туурабы? Булактын өзү, бул ким булак? Бул субханалла устаз. Ошон үчүн ИИ бул бизге устаз менен. Бул мурун айтчу Google шейх дечиле, азыр ИИ шейх деп калдык азыр. Google шейх. Сиз жана айтпадыңызбы, жанагы дават кылганда өзүнө эң негизи өзүн ислах кылат депчи. Сиз мында канча жылдан бери элди аралап, элге үгүт иштерин жүргүзүп дават кылып жүрөсүз. Ошондон өзүңүзгө кандай пайдаларды алдыңыз? Мен өзү кайсы кемчилигим болсо ошону көбүрөөк айтам да, дайыма. Анан мындай бир нече формула кылып алам дайыма. Алдымда турат, ошону баратканда окуп алам да, өзүмөчү. Анткени өзүмдө болбогон нерсени айтпайм, билбеген нерсеме килигишпейм. Өзүмдө кайсы кемчилик болсо ошону оңдоо үчүн көбүрөөк айтам. Ошо ар бир сабагымда, ар бир барганымда ошол нерсени оңдоо үчүн аябай аракет кылам. Анткени бул дүйнө оңолуш үчүн келгенбиз да. Бул дүйнө бизге жөн эле берилген эмес. Оңолуп кетпесек, башка жерден түздөйт. Ошол себептен аябай корккон нерсем ушул. Ошо сүйлөгөн нерсем менин жашоомдо болбосо, мен ал жөнүндө сүйлөбөшүм керек дейм.
эгер кайсы нерсе бузулуп бараткан болсо ошону көбүрөөк сүйлөп оңдоп алам да. Анткени баягы ийриген темирди баягы барскандын алдына салат, отко салып турчу. Барскан менен чабылат. Дайыма айтардын алдында Алла Таалага тооба кылып истихфар айтып, Аллайым бүткөндөн кийин да тооба кылып истихфар айтам, анткени мен каалаган сөз бол, сен каалаган сөз бол дей ал. Эми ушунун ичинде кайсы нерсем туура эмес болсо сен оңдойсуң. Көбүнчө оңолом да. Аябай оңолоого аракет кылам. Анан баягы сени эсеп кыла электен мурда сен өзүңө эсеп кыл дейт го. Анан ар бир сөзүмдү кайсы сөз айткан болсом ошону улам эме кылам, таразга салам өзүмдөнчү. Ойлоном, так мындай айттым, 3 саат сүйлөсөм 3 саат нерсени ойлонуп калам да. Кайсы нерсени туура эмес сүйлөп салдым. Кайсы нерседе мен абалким элди бул коомду бузуп алдым. Ошон үчүн мен тартып аткан балага дагы дайыма айтам, мен сүйлөгөн сөздөрдү сен аралаштырып кескилеп салба. Точный койгон. Анткени бир адам бузула турган болсо, кыяматта ошо Алланын жооп беребиз биз. Өзүмө аябай көп пайдаланам да. Мен мындай ар бир жерге барганда, мисалы жакында Баткенде болуп келдим. Ал жерден да көрдүм да көп нерсени. Айттым, бул жер моундай болбош керек экен. Ушул нерсе бөлүнүп жарылуу, жанагындай уруулашуу, экөө бөлүнүп алып бири-биринин имамдарына ыктыда калбаганга чейин деңгээлде өтө чоң нерсе бар экен да. Мындай карап, эгер бөлүнүп жарыла турган болсо оңолбойбуз. Ошо баарын башын бириктирүү керек, зарыл. Мисалы, бир да жолу калп айтпаганга аракет кылам. Анткени бул чындыкты айтып өлүп калыш керек да. Анан эки жүздүүлүк жөнүгүп айтам, анткени эки жүздүүлүк бул инсанды жана жок кылат да. Амалдын баарын жок кылат. Баягы пайгамбар айткандай, устара кандай эле чачты кырбатты жок кылгандай, баягы эки жүздүүлүк нифак бул инсанды сооп турган жок кылат да. Эртең кыямат күнү барганда Алланын алдына барганда тоор болот. Ушул да көбүнчөсү эле. Ахирет ушундай жакын болот да, сабакка чыгып аткандачы. Азыр туура эмес сүйлөсөң, сен жазып кое турган болсо, эртең таразага барса ушунча угуп отурат. Мисалы бир барганда эле 5-6 миң адам чогулат. Ушулардын баары угуп туруп кыяматта тараздан антип келип, Алла бул калп айттыр. Алла бул жалган сүйлөптүр. Алла бул бизге ден туура эмес маалымат бериптир, эмне дейм да. Өтө сонун жакшы жооп болду. Негизи бизге эми сиздин ордуңузга канча түрлүү коноктор келет, ар түрлүү. Ар кандай бар. Ар кимисин өзүнүн, баягы сиз өзүңүз айттыңыз го, биз кыргыз ошондойбуз, баягы эркиндикти жакшы көрөбүз, өзүбүздүн пикирибизди билдиргенди жакшы көрөбүз, ачык сүйлөгөндү жакшы көрөбүз депчи. Ар кандай адамдар бар да. Балким ал конок менен менин пикирим туура келбеши мүмкүн. Анын пикири мага жакпашы мүмкүн. Сүйлөгөн сөзүнүн көпчүлүгүчү. Анан кийин эме ушундай личкама чыгып алып туруп, же болбосо достор деле ушул жерин кесип койбой белең, ушул жерин эме алып мүмкүн болушунча кеспегенге аракет кылам. Ар кимдин өзүнүн пикири бар, ою бар. Анан эл өзү тараза, өзү талкуулап, өзү акыйкатын мындай ортого чыгарып алат да. Ооба. Ошондой деп ойлойм да. Мен атам дайыма эме кылчу элем, көптөн бери айта элек мага. Айтат, балам, аалымдардын жемесине калба балам. Момундардын келекесине калба балам. Наадандар аркаңан жаман сөз сүйлөбөсүн. Сүйлөгөндө ойлонуп сүйлө. Ошо сөзүң таамай болсун. Үчөөнүн тең, бирөөнүн наадандыгын кетирсин, бирөөнүн ыхласын күчөтсүн, бирөөнү болсо бул туура айт деп турсун дейт. Ушуну көп айтат эле да. Балам, сен көп сүйлөйсүң, көп сүйлөгөн адам күнөөсү көп дейт балам. Эгерде ошо сөзүң кыяматта таразда оор болсун десең, анда чындыкты айткын. Сен жанында турган адамга эки жүздүүлөнүп, биягын карап, биягын алдап кетпеген. Ушул сөздү мага 3 жыл болду айта элегине. Бирок качан сабак кетип барсам, балам, эсиң деп кал, эсиң, абайла. Дептен баянчы сурадым, ата эмне себептен мындай мага ушуну айтпагансың? Балам, этекке чаптырбай калдың. Бирок унутпа балам. Душман жакындан келет. Угат, көрбөйт де ушак айтпа. Көрбөйт де ууру кылба, укпайт де ушак айтпа балам. Эң негизи адам бол. Кудай Таала адам керчиликтерди жакшы көрөт.
Сен адам бол. Деп баягы айтканда кайра чыйралып калдым да, сонун чыйралып калдым. Главное, адамгерчилигимди жоготпосом, адамдардын обсуждениене түшкөндө проблема жок. Это черный пиар тоже пиар. Это сон. Негизи азыр сиздин айткандарыңызды угуп отуруп ушундай темага келдим да. Сиздин атаңыз өтө данышман адам экен. Алла өмүрүн узун кылсын. Азыр Атаңыз машалла өмүр узун болсун, ден соолук үчүн болсун, атаңыз да апаңыз да өзүңүз да келгениңиз үчүн чоң ыраазычылык. Сиз менен сүйлөшүп отура берсе, убакыт өтүп кеткенди эле билинбейт экен. 2 саатта сүйлөшүп коюппуз. Дагы бир жолу буюрса чакырып калабыз. Жок деп келгениңиз үчүн чоң ыраазычылык. 2 жолу чакырдык, 2 жолу келдиңиз. Жыйынтыктайлы буюрса. Урматтуу биздин көрөрмандар, ушун менен бүгүнкү маегибизди, подкастыбызды аягына чыгарабыз. Бардыгыңыздарга пайдалуу болду деп ишенем. Эгер ушундай болсо, кызыл жүрөкчөнү басканды, ошондой эле бөлүшкөндү, эң негизгиси биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.